Мындай табигый кыш келгенине бир топ болуп калды, бирок бүгүн календардык кыш келип отурат. Жалпыңыздарды кыштын келиши менен эми айлананын баардыгы жаңы жыл деп эле айтып калган мезгили. Жаңы жыл менен быйыл өзгөчө да жыл болуп атат. Шайлоо деп да айтып калабыз окшойт. Бирок ал менен бирге жаңы жылды жаңы үйдө тосуңуздар. Аны үчүн Имарат Прогресс курулуш компаниясынан батир алыңыздар. Имарат Прогресс компаниясы биздин көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү. Имарат Прогресс, Имарат Групп холдингинин мүчөсү болот. 24 жылдан бери бизге кызматын өтөп келаткан. Анан жөн эле батир сатып албастан батир алып, батир алган үчүн же iPhone, же iPad, же MacBook акыркы үлгүдөгү өзүңүздөргө дагы белек катары тандап алсаңыздар болот. Бүгүн кыштын биринчи күнү ызгаар суукта ызгаардуу бир темаларды алып чыгып атабыз. Эми ал тууралуу бир аздан кийин сүйлөшөбүз. Азыр болсо биздин эфирибиз башталууда. Алдыңкы 2 саат TV1 каналы менен болуңуздар. Иш күндүн кечи. Бүгүн дүйшөмбү. Улантабыз. Бүгүн экинчи күн. Улантабыз. Aşığım begama Asalım menenga Aymalın bolayın seninga Begama Karakat gözlerimмен yürekte Şaraladın kenetten Kaytayın kökbörekte Estinga Kalganda bir men üçün жарала Kerimmen Sezim berip mağanda Sen menin terengime Şettinga Bayqatmay akırın Qarap şığın Ellegim bar oyda Sestinga Yürekte estinga Asılım begama Güldürü Ota ıstık demin ay yürektin Jawlap barlık jerin ay Жоқ deme soranamın begama Özünsün Xiyaldağı berim ay Jürüşen Jelden dağı jelilay Sen menin jarım bolşı Teğim ay Her jolu ümitim üzülür kezde Her jolu ömürge kürsüngen kezde Sen mağan Ümit berip suyam dedin ay Her jolu ümitim üzülür kezde Her jolu ömürge kürsüngen kezde Sen mağan Ümit berip suyam dedin ay Aşığım begama Asalım menenga Aymalın bolayın seninga Begama Vakıttın kusunday koşuşalım Vakıttı şu payım boşuşalım Adından ayrılayım Begama Asılım sestinga Yürekte estinga Asılım begama Geçtiğin gezekçisi Erkin Rıskılbekov.
Бүгін біз қыштың бірінші күні ел аралық ВИЧ-СПИДке қаршы күрөшүү тууралуу сүйлөшсөк дагы жакшы болот эле, бирок ал тууралуу көп эле темалар чыгып атат болуш керек. Бул албетте илдет. Бирок азыр Кыргызстандын үстүнөн каптап турган чоң бир башка илдет бар. Чоң ал ВИЧ-СПИДтен дагы, COVID-19тан дагы мындай коркунучтуу болуп турган илдет. Бул саясий оору дейинби, саясий кандайдыр бир эпидемия болуп атат. Ошол эпидемия тууралуу сүйлөшөлүк. Абдил Сегизбаев бүгүнкү биздин мейманыбыз. Ассаламу алейкум агай. Чоң рахмат раштыгыңызды бергениңиздерге. Мен кечээ күнү Лейла Саралаева кесиптешиме берген интервьюңузду да көрүп чыктым. Бирок мындан 5 күн мурун сизди кармалды, сизге иш козголду деген бир имиш пайда болду дагы. Ошонун аркасынан эле мурун сиздин орун басарыңыз болуп иштеп жүргөн Чоткараев кармалды. Бул кандай? Бул сизге келип аткан сигналбы же соодалашуунун бир ыкмаларынын бириби? Эркен чакырганга рахмат. Сурооңо мындай жооп берет элем. Мени кармайбыз, тепкилейбиз, талкуулайбыз деген сөздөрдү мен көп жылдан бери угуп келдим. Ошол эле Бакиев учурунда 2005-2010 жылдарда эле ошондой болгон. Талкалап кетебиз, өртөп кетебиз, тигинтип кетебиз деген. Аны талкуулаган көрдүк. Акыркы 3 жылда деле колдон келишинче аракет кылды. Ошол неменин эң чоң, өзүн чоң сеңизип оппонент болуп чыга калган Опунбаев деген бир эр кул болгон. Өзү азыр качып жүрөт. Ал 2,5 жыл ушу бийликте отурду. Ошо 2,5 жыл бою Сегизбаевка кантип иш козгойм деген аракети болду. Мен бир гана мени коргоп турган нерсе менин тазалыгым. Мен биринчиден элдин астына тазамын, экинчиден өзүмдүн алсында да тазамын. Ошондуктан эч кандай мындан жыйынтык чыкпайт. Азыр деле көрүп атасыңар, мына 10 күн мурун мага деле сунуштар келди. Тияка бара кой, бул кызматты ала кой, чыкпа дегендей мындай. Мен күлдүм. Акасы биздин жанакы жарандык позициябыз, адамдык касиетибиз, инсан катар саясатчысынын баасы ошо кызмат менен бааланат экен да. Сөзсүз мен андайды четке каптым. Мен өзүмдүн позициям ушундай. Мен президенттик шайлоого аттандым. Мен аягына чейин чыгам, мен күрөшөм, ар бир добуш үчүн күрөшөм. Эң негизгиси элдин таламы үчүн. Мен айтып атпаймынбы, азыркы бийликтин бир чоң кемчилиги бар да. Бийлик үчүн келатат. Бийлик башкарам деп келатат. Мен болсо багам деп келатам. Эл каралбай калды. Элди баккан киши жок. Ошондой адам болуш үчүн мен аракет кылам, сөзсүз шайлоонун жыйынтыгына чыгарам. Эми дагы бир нерсе, сен белгилеп кетпедиңби? Кысым болуп атат. Жерлерде кысым болуп атат. Анан жанагындай биринчи сунушка макул болгондуктан экинчи сунушу болуп атат. Экинчи сунушу бул коркуктуу. Коркуп кетет деп ойлоп атышат. Чоткараев менин орун басарым болуп иштеген. Кийин пенсияга кеткен киши. Ошол пенсияда жүрүп, ал өзүнүн жардам сунуштап калды. Ошо кол топтоо боюнча. Кел жардам берейин деп өзү милдетин алып, ошол кол топтоо процессин координациялап жүргөн, көзөмөлдөп жүргөн. Андан кийин ошол кечкисин штабтан чыгып келатканда ошол күч структуранын өкүлдөрү келип сүйрөп кетишти, алып кетишти. Барып сураса эмне болду десе, ошол бир иш боюнча күбө катары сурайт элек деп. Эми кеч курун жумуш бүткөндөн кийин штабтын алдынан алып кеткенде мен түшүндүм, эми мага бул сигнал болуш керек. Эми андай сигналдар көп боло берет. Бирок кайсы статья баарын окуп чыктыңыз да Чоткараев азыр? Эми ал статьяда күбө катары жүрүп атат. Бир иш козголгон экен. Чоткараев боюнча эмес. Башка иш боюнча ошол иштин негизинде күбө катары суракка чакырылды. Азыр ал киши кайра келди, өз ишин улантып атат. Кудай буйруса кол топтоо бүтүп калды. Буйруса 3 декабрда бүрсү күнү топтолгон колдорду борбор шайлоо комиссиясына өткөзүп беребиз. Абдил Кеңешевич, эми мыйзамды жакшы билебиз да. Анан 14 декабрга чейин канчалык каалабай турсак дагы мындай добуш шайлоо тууралуу сүйлөшүүгө бир аз мыйзам жол бербейт экен. Андыктан сиз менен бүгүн саясатчы катары, журналист катары, генерал катары баарлашууга уруксат этиңиз. Биринчи могул конституцияга киргизилип аткан өзгөчөлүктөр жөнүндө сиз өзүңүздүн каршылыгыңызды билдирдиңиз. Буга чейинки Шайыста Шатманова кесиптешиме, мына кечээ күнү Лейлага берген маегиңизде 2 жолу тең айтып турсуз, мен буга каршымын деп. Бизде Кыргызстанда парламентаризм иштеди беле качандыр бир? Парламентаризм толук ачылган жок Кыргызстанда. Мен ачык эле айтышым керек. Себепкер болгон дагы ошол бийликтин
иш аракети болду. Ошол бийликте жүргөн элитанын иш аракети болду. Себеби биринчиси өз бийлигин Президент баш болуппу? Президент баш болду. Өз бийлигин бекемдегенге аракет кылды. Экинчиси болсо элитасы болсо баягы өзүн айтып атпайбы элита деп. Алар болсо өзүнүн позициясын сактап калганга аракет кылышты. Ошондуктан бир киши менен сүйлөшкөн жакшы болду. Мисалы ошол эле парламент менен макулдашпай, бир киши менен макулдашкан жеңилирээк болду. Ошондуктан мен сиздер менен макулмун. Толук кандуу бизде парламентаризм Кыргызстанда иштеген жок. Бирок Кыргызда байыркы замандан баштап биргелешип, кеңешип чечим кабыл алышкан. Жана Кыргызда бекеринен сөз айтылган эмес да. Кеңешип кесилген бармак оорубайт деп. Ошентип мындай эгерде орчундуу маселелер болсо, ушул баягы элдин тагдырына тиешелүү маселелер болсо, ар дайым кыргыз эли кеңешип, ортого салып туруп чечип келген. Бул парламентаризм. Бул парламентаризм. Мен ойлойм, Кыргыздын келечеги ошо парламентаризмде. Себеби эгерде күчтүү бир адам болсо, ал тез эле ханга айланат. Биздин акыркы 30 жылда болгон тарыхыбыз аны көрсөтүп койду. Академик президентибиз болду. Ал да чыда алган жок ал нерсеге. Эми көп учурларда мен байкап атам, талапкерлердин арасында ОПГ аралашкан да адамдар болот да. Академик чыдабаган нерсеге ОПГ чыдайбы? Эгерде ошондой жол менен кете турган болсок, биздин Кыргызстандын келечеги бүдөңк болуп калат да. Академик хан болуп кетти беле? Толук кандуу хан эмес, бирок үй бүлөлүк башкаруу элементтери башталган. Кийинки президент келгенде толук кандуу үй бүлөлүк башкаруу орноду Кыргызстанда. Үчүнчүсүчү? Үчүнчүсү мен жана айтып кетпедимби? Элита. Биздин жетекчилердин бир проблемасы бар да. Бир негизги проблемасы. Бул жетекчи элитанын кызыкчылыгын көздөп, элдин кызыкчылыгын унутканда президент. Эл андан эл дал салып коет. Эң артында айланып келип эле элден качкан себеби, элге жеп көрүндү болгон себеби элитанын кызыкчылыгын колдоп, көздөп, кыргыз элинин кызыкчылыгын унутуп калган учурлар. Кыргыз саясатынын трагедиясы да ошондо да. Трагедиясы ошондо. Бардык нерсе соодалашууга, биржага, базарга айланып калган. Мен уруксат берсеңиз, академик президент жөнүндө бир эле суроом бар эле, ошону дароо эле берип коеюн. Ошол академик президенттин Аскар Акаевдин ханга айланышы, үй бүлөсүнүн баардыгы бийликке келип алышы, Майрам Дүйшенованын дагы бийликке кирип кетишине, албетте орусда жакшы сөз бар, короля делает свита деген. Ана ошол кишинин жанында жүргөн инсан сиз экенсиз. Азыр ойлосом, сиз менин жашымдагы кезиңиз экен, 32 жашта экенсиз. Ошондо 23-24 март күнү тынбай сиз эле эфирден сүйлөп аттыңыз эле, революция болбойт жана башка деп. Ошол кишинин хан болуп айланып баратышына өзүңүздүн качандыр кички болсо да жоопкерчилигиңизди сезесизби? Ар бирөөбүз болгон нерсеге себепкербиз. Аны жоопкерчилик сезиш керек. Мен акыркы 3 жылда көп нерсени түшүндүм. Бирок менин эң негизги максатым ошону кайра кайталоо. Кыргызстанда кайра ошондой нерсе орун албасын деген максатта болуп атам. Мен ал учурда көрүп турдум каяка Кыргызстан баратканын. Ошол эле ОПГ келатканын. Ошол эле үй бүлөлүк башкаруу уланышы мүмкүн экенин түшүнүп турдум. Ошон үчүн мен элге тынбай айтып турдум, кандай жыйынтыкка келебиз. Азыр деле ошол ситуацияга келип атабыз да. Мен көрүп турам, кандай жыйынтык менен бүтөөрүн. Эгерде азыркыдай жанакы күчкө салып, конституцияны бурмалап бийликке келе турган болсо. Эми Алмаз Шаршенович жөнүндө сөз кылсак, сиз ал кишинин командасында көп иштеп калдыңыз. Ал киши сизди чоң бир структуралардын, өлкөдөгү маанилүү структуралардын бирине башчы да кылып койгон. Анан мен мындай кулуардагы нерселер кандай экенин биз билбейбиз, канчалык көбүрөөк баарлашып турасыздар. Жалган айтпасам мындай тууганчылыктагы катышыңар дагы бар болуш керек ал киши менен. Анан Алмаз Шаршенович ошол каталарды кетирип атканда, эми ката деп эле айта алчу ал нерсени. Ошол 17-жылдагы конституциянын оңдолушу, 16-жылда конституциянын оңдолушу, 20-жылга чейин өзгөртпөй деген конституцияны өзгөртүп коюшкан. Ошол каталарды мындай көзгө сайып белгилей турган учурлар болду беле? Ай, шеф, сиз туура эмес кылып атасыз, муну токтотолук дегендер. Же ооба сиздики туура деп болгон. Бирок 16-жылы конституцияны өзгөртүп атканда эң негизги багыты ошо парламентаризм күчөтүү багытына алган да. Бир эле мисал келтирейин. Ошол эле конституцияга жана премьер-министрге көбүрөөк укук берүү. Ошолордун полномочиясын көбөйтүү. Президентти алсыратуу, алардын полномочиясын азайтуу багытына жүргөн. Мен ошондо көргөндө макул болгон себебим ошол болгон. Себеби парламентаризмди күчөтсөк, тең салмактуулук пайда болот. 3 бутак
бийликтин 3 бутагы тең салмактуу болот дагы, президент болсо арбитр болот. Атамбаевдин мен түшүнүгүм боюнча ошол учурда кийин ким президент болобу болгондо ошол президент кандай жол менен кетет деп толук ишенген эмес да. Эгерде жанагы хандык жол менен кете турган болсо, анда тең салмактуу премьер-министрдин орду жанагы полномочиясы көбүрөөк болсун деген аракетин кылган. Бирок ошол ишке аштыбы, ашкан жокпу, бул башка суроо. А сиз ошол Лейлага берген маегиңизди айтып турсуз. Мен жогорку кеңешке киргенде 120-нын 80-и башын ийип турчу, себеби алар билет мен аларга кандайдыр бир иши бар экенин, ГТСте, ГНСте өзүнүн мындай күнөөлөрү бар экенин депчи. Ошол калган 40-ын баары тең эле ошо бир СДПК, анан калгандары башка 5 фракциябы. Мен чындыгында кайсы ким СДПК, ким башка фракция деп бөлүшмөсмүн. СДПКга эч качан аралашкан эмесмин, мүчө да болгон эмесмин. Мен билишимин СДПКны ошол президент Атамбаев түптөгөнүн. Бирок эч качан партия иштерине же болбосо ошо СДПКнын мүчөсү болгон эмесмин. Эми байкуну ошол бир тарлапкер айтып атпайбы, парламентаризмге сокку урган, себеби ошол учурда депутаттарды коркуткан депчи. Сегизбаев парламентке келгенде баары тең башын жерге салчу. Көп учурда мага айтып калышат, орой мамиле кылгансың депчи. Оройлуктун да себеби бар да. Себеби мындай. Мен ошол парламент боюнча 15-жылы шайланып атканда кандидаттар боюнча ар бирөө боюнча маалыматым бар болчу. Кийин парламентке келгенде дагы көрдүм. Ошол эле 120-нын ичинен 80-и көбү ошол эле нарко трафикке аралашканын көрдүм. Ошол эле коррупцияга, ошол эле жанагы контрабандага аралашканын көрдүм. Бир тобу ГНСте схемаларда жүргөнүн көрдүм. Бир тобу болсо мамлекеттик тендерлерге аралашып, ошол жерден пайда таап жүргөнүн көрдүм. Башкача айтканда, бир топ бөлүгү туура эмес ыплас иштер менен алек болуп атканын да көрдүм. Эми мен деле башкача мамиле кылсам болмок. Сый урмат кылып, баягы күлүп жайнап, башкача өзүмдү башкача буралган жокмун. Болгондой кылдым. Кээ бир учурда иренжирейт экенсиң элдерди көргөндө. Ушундай адамдар парламентте кантип отурат деп. Эмнеге аларга иш козголгон эмес, анда сиздин колуңузда болгон да ал. Көп иш козголду. Отурат го дагы эле баары тең. Көп иш козголду. Мисалы эле айтып кетсем, ошо наркотрафик менен суроо болуп атпайбы? Наркотрафик боюнча биз акыркы ошол 16-17 жылы 500 килограмм героин кармалды. 500 килограмм героин. Анын аркасында түзмө-түз депутаттарга чыкпасак да, бирок ошолордун каналдарын булганга аракет кылды. Мындай көрсөткүчтөр башка жылдары эч качан ГКМБда болгон эмес. Ошол эле ОПГ боюнча. ОПГ ошол жылдары эч качан саясатка аралашкан эмес. Азыркыдай болуп, мисалы, күч менен мекемени басып алып, же болбосо какой-то бир адамдарды бийлик алып келген эч качан, себеби алар өз ордун билип турушчу. Ошол эле экономика жагынан бул айта турган болсок. 1,5 жылда, 16-17 жылы Кыргызстан бюджетине 3,5 миллиард сом, накталай акча, урдалган акчаны которуп бердик. Ошол 3,5 миллиард сомдун эсебинен ГКМБнын потенциалын көтөрүүгө аракет кылдык. Себеби мыйзам негизинде эгерде урдалган акчаны бюджетке которсоң, ошонун 25% гана ГКМБнын бюджетине келип кончу. Ошол 25% эсебинен 800-ге жакын батир ГКМБнын сотрудник, УКМКнын сотрудниктерине, кызматкерлерине 800 батир салып бердик. 2-3 бөлмөлүү. Таласка барсак, Таласта талкаланып калыптыр имараты областтык. Аны оңдоп бердик. Чүйгө келсек, чүйдө жок экен. Башынан түздүңөр. Баштан түздүк, куруп чыктык. Көлгө барсам, пансионат бар экен. Марат Бакиев деген бирер кул иштеген экен учурда, приватизацияга даярдап койду. Талкаланып эштиге салып, анысын оңдоп берди. Бияка келсек, больницасы. Анысы 71-нчи салынган экен, көк басып, эштиге жарабай калыптыр. Аны оңдоп берди. Атайын бөлмөгө, Альфа бөлмө структурасына барсам, автоматтан башка эч кандай куралы калбаптыр. Аларга 17,5 миллион долларга курал алып келип бердик. Бронетехника. Бүгүн колдонушат аны. Оружие, куралдар. Андан тышкары взрывотехнический лаборатория, ДНК лаборатория. Көптөгөн иштер, көптөгөн нерселерди алдык.
ошол 25% негизинен, гранттардын негизинен. Кайра ошол курал менен барып анан Койтоштан Атамбаевди кармап Кийин кетишти. өкүнүчтүү нерсе ошол өз майлыма дагы ал машиналар келди. Эми бул жерде мындай да мен кызматкерлерди күнөөлөбөйм, себеби алар Солдаттар. буйрук берсе алар аткарат. Бирок ошол буйрук берген адамдарды күнөөлөйм, себеби элди мындай бири-бирине карма-каршы тирештирүү же болбосо элди батууга бул ОКМКнын же болбосо башка күч структураларынын милдети эмес. Абдилкен Кешевич, буйрук тууралуу. Сиз ошо акыркы берген интервьюңузда Икрам Илимянов 303 жана 304 статьялар боюнча кармалыш керек эле деп мен даярдалып аткам, бирок жетишпей калдым. Анан кийин мошенничество деп которуп коюптур дедиңиз. Анан мен мындай жөн эле Кыргызстандын жараны катары муну мындай эми капа болбойсуз, бирок мени шылдыңдоо деп кабыл алдым да. Себеби сиз өзүңүз бакыйган ведомствонун разведканын генералы болуп, жетекчилиги болуп туруп анан ошону даярдап жетишпей калгандык бул кандай? Себеби сиздин эле ошол структурада иштеген, мисалы үчүн Гаиповду 16-жылы кармаганда медакадемиянын рук аппаратын бир күндө барып кармап, бир күндө байкуштун кабинеттерине жүрөгү токтоп калбады беле? Эмнеге Илимяновду ошентип барып бир күндө кармаганга дарманыңар жеткен жок? Эми медакадемия боюнча айтып кетсем, медакадемия боюнча операция жүргүзүп атканда бул операцияны жакшы даярдашкан эмес. Эгерде күч структуралар туура эмес даярдабаса ошол операцияларда жыйынтыгы ушундай болот. Адамдын өмүрү. Жоопкерчилик сизде бирок. Жоопкерчилик УКМКнын жетекчилигинде. Ошол иш болгондон кийин, биз жыйынтык чыгардык да, ошол операцияны башкарып турган, ошол операцияны пландаштырып ишке ашырган АКСтин директорун жумуштан алдык. Себеби төрагага маалымат бербей, түзмө-түз ошол жерге шарт ушундай болуп калды деп туруп жанагындай операция кылганы бул кылмыш. Мен кийин байкадым, ал кишинин дагы ошо жумуштан кеткен адамдын да аркасында чоң-чоң кишилер туруптур. Кийин нараазычылыгын билдирди. Бирок мен үчүн бир гана нерсе болду. Ошол бир адамдын өмүрүн эми түшүнүп атасыз. Бул адамдын өмүрү. Ал адамдын өмүрү аны менен тилекке каршы ушундай иш-чара жүргүзгөн үчүн аягы ушундай болду да. Биз баарыбыз түшүнүп турабыз ал жоопкерчиликти. Бирок жыйынтык чыгардык. Эми Илимянов боюнча. Илимяновдуку айттым. Иш акыркы бир жыл даярдалып келаткан. Биз түшүнүп турганбыз коррупциянын башатында ким турганын. Ошол учурда. Башынан эле билгенбиз да, мындай деп койчу эмес белек. Башында эле билгенбиз. Ошону бирок бардык нерселердин баарын иретке келтирип туруп, бардык далилдердин баарын тең топтоп туруп, анан кийин ишке ашырайлы деп келатканбыз. Ошол эле ГТС, ГНС, башка структураларда башында турган адам ошол болчу. Атамбаев дагы билип турган аны. Ошол ГТС, ГНС боюнча биз иш жүргүзүп атканыбызды. Тоскоол болгон жок. Бирок биздин аракетибиз ошол Илимяновго чыгуу болчу. Тилекке каршы акыркы учурда мен байкадым, сүйлөшүү болду, соодалашуу болду биз кеткенден кийин. Ошол эле ишти башка статья которуп койду, мошенничество боюнча. Ал мошенничество боюнча эң жеңил статья коррупция эмес. 303-304 статья эмес. Бул башка статья. Ал боюнча 5 жылга кесилди. Азыркы учурда мына байкап атасыңар, ал эркиндикте жүрөт. Атамбаев болсо түрмөдө отурат. Бирок Атамбаев билди беле ошол иш козгоп атканыңар? Сиз айтып аткан 16-жылы жумуштан кетип атканда Икрам 17-жылы жумуштан кетип атканда Икрам Илимяновго жашнакай эле төшүнө Манас орденин тагып туруп кетирбеди беле? Ал киши билген. ГНС, ГТС боюнча, башка иштер боюнча биз келатканыбызды билген. Мен ага доклад берген. Эми ал кандай ойлоду мен билбейм, бирок биз үчүн белгилүү нерсе болгон. Биз Икрам Илимяновго чыгабыз. Биздин агай жардамыбыз бар экен, кайра кайтабыз. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков.
Абдил Сегизбаев бүгін бізде мейманда. Абдил Мырза, эми шайлоо жөнүндө сүйлөшөлүк. 17-жылдагы жазында сиздердин кандидатыңыздар, сиздердин дейин командаңар болду. Сиз Алмаз Шаршенович менен иштедиңиз, СДПК көрсөткөн кандидат, уткан кандидат Сооронбай Шарипович Жээнбековдун. О 3 менен 4% ортосундагы бир утуш мүмкүнчүлүгү бар эле. Кийин 15 октябрда 54% менен өткөрдүңөр. Кандай мүмкүн болду? Мындай бир кыргыз элинин алдында, шайлоочулардын алдында, ушу жалпы командадан мындай бир кечирим суроо, бир журттун алдында авир элдин эркен мындай да барбы? элдин үмүтү ошол учурда тынчтык болсун деди. Тынчтык болсун, стабилдүүлүк болсун. Ошол өнүгүп келаткан том этип бутка туруп келаткан мамлекетибизде тынчтык болсун деген үмүт болду. Ошол үмүттү президент Атамбаев дагы, команданын мүчөлөрү дагы элге жеткизгенге аракет кылды. Ошонун негизинде көп иш-чаралар жасалды. Мисалы, көбүбүз бул кандидатура менен макул болгон жокпуз. Башка кандидатура сунушталды. Анын арасында мага дагы, мисалы, ошол эле Атамбаев сунуш кылган, аракет кылып көрбөйсүң, чыгып көрбөйсүң деп. Бирок бир чоң нерсе бул умтулуу экен да адамдачы. Аракет кылуу. Мисалы, ошол эле кандидат көбүрөөк, кайсы кандидат көбүрөөк аракет кылса, жагынып, жакшылап мамиле кылып, анан башка кандидат болсо, эми буйруган нерсе буйруган нерсе буйруйт десе, ошол жанагы аракет кылган адамга көбүрөөк басым жасалат экен да, ошол чыгат экен. Эми бардыгыбыз ошол учурда ошол кандидат менен макул болдук. Ошого багындык, ошону колдодук деген айтууга мүмкүн эмес. Бирок биздин, мисалы мен үчүн, эң негизги максатым бул стабилдүүлүктү, туруктуулукту сактап калуу болчу. Бул УКМКнын дагы милдети, менин да милдетим ошол болчу. Ошон үчүн көп аракеттер жасалды. Эми ал жерде көп кишилер иштеди. Бирок эң негизгиси эл Атамбаевге ишенди да. Эл Атамбаевге ишенди, ошол туруктуулук сакталып калат деп ишенди. Көп учурларда кур убадаларга ишенди. Эми көрдүк да барыбыз. Тигинси 25 000 сом кылса айлыкты, мен 26 000 сом кылам деп. Азыр деле көрүп атпайсызбы? Азыр деле көрүп атабыз, мисалы, электроэнергияны 70 тыйынга түшүрөм, лимитти жоюп таштайын деп. Бунун баардыгы жалган да. Ошол эле электроэнергияны азайтыш үчүн, же болбосо лимитти чектеш үчүн энергобарондорду жок кылыш керек да. Азыр мен байкап атпайм, ошол энергобарондор элита катарында эле өзүнүн тиешелүү нерселерин көтөрүп алып туруп, очередте турушпайбы? Алар менен жолугушуп атат, алар менен макулдашып атат. Эгерде аларды четке какпаса, эгерде алардын ишмердүүлүгүн токтотпосо, кайдан баа түшөт? Мисалы, 17-жылда эле ошондой нерсе болгон. Админ ресурсчу колдонулду да. Админ ресурс да колдонулду. Бул ар бир министрликтерде болгон нерсе. Ар бир министрдин өзүнүн аберинде болсун ал нерсе. Ошол катышкан, ошол шайлоого жанагындай ишке барган нерселер болду, биз көрүп эле турдук. Эки тараптан болду. Бир жагы эгерде акча менен басса, подкуп менен, экинчи жагы админ ресурс менен басты. Бунун баары белгилүү нерсе. Бир топ. Анан жана эки бухгалтерия чыгып кетпедиби кийин? Бир флешка чыгып, бул расмий бухгалтерия, бул бейрасмий бухгалтерия деп Жээнбековдун штабындагы. Анан сиз УКМКны башкарып туруп, ушул разведкада турган ошол бухгалтерия жөнүндө, админ ресурс жөнүндө билген жоксузбу? Разведка, тышкы разведка. Бул баягы сыртта иштейт. Разведканын генералы эмес, ГКМдын генералы. Бул биринчиден. Экинчиден, мен дагы бир белгилеп кетейин. Мен эч качан эч кандай партияга аралашкан эмесмин. Партиянын бухгалтериясы бул партиянын бухгалтериясы. Эгерде ошол жерде эки мындай ачык бухгалтерия, жабык бухгалтерия болсо, бул кылмыш иши. Анан кийин мына ошол чыкты 3 жыл мурун, Эмне үчүн 3 жыл мурун ошол эле Опунбаев аны иш козгогон жок. Иш козгогон жок, чыккан учурда. Менде суроо жаралат. Опунбаев беле, Кадыркулов беле? Кадыркулов болобу, Опунбаев болобу. Эмне үчүн азыр козгобой атат ал ишти? Себеби ал нерсе азыр деле уланып атат. Азыр деле ошол ак кассасы бар, анан кара кассасы бар. Бул баягы айтып атпаймынбы? Кыргыз саясатынын шору да. Содалашуу, алдоо бири-бирин. Көмүскөй чемодандарды алып келүү, жагынуу. Бунун баардыгы уланып атат азыр деле. А сиздин кассаңыз каяктан азыр?
каяктан акча президентке аттанам деген? 14 күн мурун биз ошол күрөөгө койгонго миллион сомду каяктан табабыз деп ойлонгонбуз. Бирок акыркы 14 күндө ушунчалык колдоого мен дух алдым. Бирөө 5 сом алып келет экен, бирөө 10 сом алып келет, бирөө 1 миллион сом алып келет экен. Азыр күрөөгө койгонго акчабыз бар. Штабка керектүүчү буюмдарды, кагаздарды штабты иштетүүгө, кол топтоого дагы акча топтодук. Эми ачык эле айтайын, азыр чоң акча эмес. Бирок азыркы бүгүнкү күнгө биздин расходторубузду, чыгымдарды жаба турган акчаны топтоп атабыз. Күн сайын келип атат. Кудай буюрса, мен ойлойм, толук кандуу штабтарды уюштурганга, толук кандуу компания жүргүзгөнгө дагы топтойбуз. Кимден келип атат? Элден. Элден. Жөнөкөй эле элден. Жөнөкөй элден. Москвадан эмес, Минскиден эмес. Минскиден мага келбейт. Москвадан да мага келбейт. Болушу мүмкүн. Жумурткан ар кайсы эмелерге яйца хранить в разных корзинах деген бар да. Чындыгында бир дагы ошол жанакы атка менер же болбосо мурун кошелек болуп жүргөн адамдарга бирөөсү дагы жок бизде. Бир да депутат жок биздин арабызда. Жаш балдар бар да. Ошолор ишти алып барышат. Көбү волонтер болуп иштешет. Мен ошого абдан сүйүнүп атам. Эл да ойгонуп атат. Баягы кызыктуу иш болду. Бир жигит келди, шаардык экен. Кыргызчада жакшы сүйлөй албайт экен. Анан эмне келдиң десең, 2000 сом көтөрүп алыптыр. Мен балконскиймин дейт. Бирок мындай ОПГлар же болбосо чыр-чатак болууга мен жол бербейт элем. Мен салым ушул болсун. Мына бул көрсөткүч болуш керек. Эл койгоно баштады. Кой ташта жаңы салынган үйдөнчү келип атабы акча? Жок. Ал кишини акыркы жолу ошо октябрдын башында көрдүм жанагы окуяларда. Ал өзүң салып чыктыңыз калп айтпасам, ГКМБда ызычуу болгондо мен уктум, ал жакта болдум. Ошондон кийин таң калыштуу нерсеси. Ал киши үйүнө кеткенден кийин ошо айылдагы балдардан сурадым, эмне болуп атат десем, 20-30 жып ошол жерде турат дейт. Кой ташта. Кой ташта. Ошол эле депутаттар, ошол эле элита кулдук уруп келип калышты дейт ал жакка. Кой таштын эли ошол 19-жыл коргогон эл кире албай калдык дейт. Ошолор баягы жоопту урап калды дейт. Анан кейиштүүсү. Кийин 9-унда жанагы аянтта, Ала Тоо аянтта болгон окуядан кийин кайра чалып сурасам, кайра баягы жыптар жок болуп кетти дейт. Бирөөсү калган жок дейт. Жаңгысы ошо эл менен калып калды дейт. Бул баягы түшүнүп атасыз да. Акыркы 3 жылда болгон нерсе кайра 3 күндө айланды да. Эми Атамбаев цикличность. Атамбаев аны түшүнгөн жокпу, билбейм. Бирок кайра эле ушундай көрүнүштү көз байкадым. Мамилеңиз кандай азыр Алмаз Шаршенович менен? Мындай болду. Мен 3 президент менен иштештим. Акаев менен иштештим. Атамбаев менен иштештим. 3 ай, 4 ай Сооронбай Жээнбеков менен иштештим. Мен мага берген кызматымды так жана таза аткарганга аракет кылдым. Эң негизгиси мен аларды саткан жокмун. Ошондуктан мен бир дагы саясатчыга, мен иштешкен саясатчыга президентке карызым жок. Мен болгон карызым болсо, агаларга бергенмин. Мен бир гана карызым калды элдин астында. Ошол карызымды азыр берейин деп атам. Кызматым менен. Эмгегим менен. Сооронбай Жээнбеков менен иштешүү тууралуу Алмаз Шаршеновичтин командасында иштеген көпчүлүк алдыда жүргөн инсандарды, ошол эле Жолдубаеваны, өзүн жана башка Карамушкина баштаган, Кодуранова жана башкалардын бардыгына иш козголду да. Мына Кой таш окуясында да сиз да Кой таш окуясынан жарадар болгонсуз. Ошол жерде сыртта эле жүргөн Равшан Жээнбековду мисалы үчүн, эми чыркырап кызын кармап жүргөн Кундуз Жолдубаеванын бардыгына иш козголуп атты. Барбы жок бир şey козголуп атты. Сизге мындай бир жөн эле жашоочу катары карасам, мындай бир сыйкырдуу образ менен мындай капталда өтүп кетип атты да. Мындай кандайдыр бир ушу Жээнбековдун алдында иммунитетиңиз бардай сезилип атты да. Бул эмнеден кабар берет? Же сизден коркобу, же саясий сүйлөшүүбү, же чын эле күнөөңүз жокпу? Эрке мындай да, эгерде сенде корко турган эчтеке жок болсо, таза иштесең, сен эчтеке кыла албайт. Айтып атпаймынбы, ошол эле Бакиевден кийин Акаевдин кадры деп аракет кылышты аябай. Эми басма сөз катчы болуп жүрсөм, сабатта салышкан калп айтпасам, болду беле? Болгон. Эгерде эч кандай экономика же болбосо финансы жагына киришпесең, эмне табышыңыз бар? Табылышпайт эчтеке. Атамбаев менен иштешип жүрүп кийин кеткенден кийин айтып атпайм, 2,5 жыл колдон келишинче аракет кылды ошол Өкүмбаев.
менин жеке душманыма өзү айланып алды. Бирок бир жерден дагы бир нерсени мен өмүрүмдө бир да чарчы метр жерди же болбосо бир буюмду алган адам эмесмин мамлекеттен. Мен колдон келишинче ошо мамлекетке таза иштеп бергенге аракет кылам. Эчтеке таба алышкан жок. Кой-Таш окуясы боюнча. Кой-Таш окуясы боюнча эми көрдүңөр жана комиссияда жүрдү, Исмаил Исаков дагы аракет кылды. Ошол бир гана Атамбаевка барып бир мал союп бергенинде айтышты, ошол финансирование болуп калат деп. Эми ал баягы гүлсөң болот да ал нерсегечи. Эми калганы болсо ошол резиденциясына 100 метр жетпей жаракат алганымды дагы сөз кылышты да, ошол баягы жардам берген. Эми негизинен мындай да, ал жерден эгерде бир кан төгүлүп кетсе, эмне болот эле? Эгерде бир чоң чыр чатак чыгып кете турган болсо, эмне болот эле? Ошол кыргыз эли ошондон пайда көрөт беле, же болбосо бир чоң кан болот беле. Тилекке каршы мен айтып атам, ошол биздин кызматкерибиз, УКМКнын кызматкери каза болуп калды. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен ошо туугандарына дагы көңүл айтат элем. Арты кайрылуу болсун. Мындай нерсе болбош керек эч качан. Эч кандай бийлик ошо кан төгүүгө барабар болбойт да. Эч кандай бийлик ошол кан менен аяктабаш керек. Мен оюм ушундай. Бирок эл алдында ушундай теория бар да, мындай табам десе таап коет, илем десе илип коет дегенче. Сиз ал структураны жакшы билесиз да. Азыр да табышсын. Аз да иштешсин. Мына мен азыр көрүп атам, аябай издеп атышат. Издеп тапканга аракет кылып атышат. Табышсын. Тапса жабышсын. Бышпаган жерим калган жок. Түрүлө жерсин, какашат. Табышсын. Критикалык ой жүгүртүү жөнүндө биздин сюжетибиз бар экен, улан табыз. Күн сайын биздин алдыбызда чечимдер деңизи турат. Алардын айрымдары кичинекей жана маанисиз, башкалары биздин жашообузга чоң таасирин тийгизет. Мисалы, мен кайсы саясатчыга добуш беришим керек? Жаңы диетаны колдонуп көрсөмбү? Электрондук почта аркылуу миллионер боло аламбы? Бизден көп чечимдерди күтүшөт. Бирок ар дайым кемчиликсиз тандоо жасай беришибиз мүмкүн. Бирок жакшы чечим кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн көбөйтүүнүн көп жолдору бар. Сынчыл ой жүгүртүү бул өтө натыйжалуу метод. Бул кырдаалда кылдаттык менен калыбына келтирүүгө жана жашыруун көйгөйлөрдү табууга мүмкүндүк берген көйгөйгө жакындоо ыкмасы. Мисалы, бир жактуулук жана манипуляция сыяктууларды түшүнсө болот. Сынчыл ой жүгүртүү туура чечим кабыл алууга жардам берет. Өзүңүз туура сезген чечимди тандоонун ордуна сынчыл адам изилдөө жана күмөн саноо үчүн бардык мүмкүн варианттарга баш ийет. Ага жеткиликтүү ыкмаларды колдонуп, эң пайдалуу жана маанилүү маалыматтардан башкасын жок кылат. Сынчыл ой жүгүртүүнү колдонуунун көптөгөн жолдору бар. Биринчи, көйгөйүңүздү далилдеңиз. Башкача айтканда, сиз өз максатыңызды түшүнүшүңүз керек. Бул ар дайым эле оңой боло бербейт. Мисалы, жаңы диета тандап атсаңыз, анын тандаган себеби ар кандай факторлорго байланыштуу болушу мүмкүн. Мисалы, 1-2 жумада гана натыйжаларга убада бар болушу мүмкүн. Бирок сиз чечимге диета менен так эмнеге жетүүнү каалагандыгыңыз жөнүндө так ой менен кайрылышыңыз керек. Экинчи, маалымат чогултуу. Айланаңызда көптөгөн маалыматтар бар. Андыктан көйгөйүңүздү элестетүү эмне маанилүү экендигин аныктоого жардам берет. Эгер тамактанууну жакшыртуу үчүн диеталар керек болсо, диетологуңуздан же башка адамдардан кеңеш сурасаңыз болот. Маалымат топто ар кандай альтернативаларды баалоого жардам берет. Сиздин максатыңызга ылайыктуу чечимге жакындатат. Үчүнчү, маалыматты колдонуу. Бул өзүңүзгө маанилүү суроолорду берүү менен ишке ашат. Чечим кабыл алууда өзүңүздөн сураңыз. Кайсы идеялар иштейт? Жоопкерчилик кандай? Мисалы, сизге миллион акча жөнүндө убадаларды берген электрондук почта жөнүндө ойлонуп көрүшүңүз керек. Бул кырдаалда мен кайсы ой менен чечим кабыл алам? Фактынын негизинде жөнөтүүчү чындыкты айтып жатабы деп ойлонушум керек. Жок дегенде бир аз акча утуп алам деген ой логикалуубу деген суроого жооп бериш керек. Төртүнчү, анын кесепети жөнүндө ойлонгула. Элестетип көрүңүз. Май куюучу жайларда бензиндин баасын төмөндөтөм деген убадасынын негизинде талапкерди тандап жатасыз. Бир караганда уккулуктуу угулат, бирок экологиялык узак мөөнөттүү таасири жөнүндө эмне айтууга болот? Эгерде бензин колдонуу жеткиликтүү болуп калса, анда бул абанын кеңири булгануусуна алып келиши мүмкүн. Бул жөнүндө да ойлонушубуз керек. Бешинчи,
башка көз караштарды изилдеп, талапкерлердин айткандарынын баарына макул болсоңуз дагы, карама-каршы көз караштарды талапкерлердин стратегиясына эмне үчүн ушунча адам тартылып жаткандыгын ойлонгула. Бардык мүмкүн болгон ойлорду карап чыгуу сизге ылайыксыз программалар эмне үчүн башкаларга жагымдуу экендигин түшүндүрүп берет. Бул сиздин варианттарыңыз жөнүндө билүүгө, өзүңүздүн тандооңузга баа берүүгө жана акырында кыйла негиздүү чечим кабыл алууга мүмкүндүк берет. Бул 5 кадамдуу ыкма. Албетте, чечим кабыл алуу процессин сиздин жашооңуздан жок кыла албайт. Бирок бул ыкма жашооңуздагы туура чечимдердин санын көбөйтүшү мүмкүн. Сынчыл ой жүгүртүү, маалымат деңизин сүзүп өтүү, издегенибизди так табууга жардам берет. Ушул ыкманы колдонуп, дүйнөнү маңыздуу жерге айландырууга болот. ТВ1 KG иш күнүнүн кечи. Бүгүн менин мейманым Абдил Сегизбаев. Абдил Кеңешевич, өткөндө эстеп атабыз, эми жана ГТС, ГНС деп атабыз, анан кийин өзү деле айтты, менин райым миллион деген койгон кайман атымды бул Алмазбек Атамбаев өзү койгон депчи. Анан ушул Бажыдагы Райым Атраимовдун кылып аткан жоруктарын улуттук коопсуздук кызматы билген жокпу же билип туруп атайын көз жумуп аттыңарбы? Бул кандайча силердин эле башкармалыгыңардын алдында момундай миллиондогон акчалар жана Абу Сахиб жана башка жолдор менен агып өтүп атты? Айтып атпаймынбы? Эмне себептен сиздер ошол кезде аракет кылып, кийин ошол кишини кармап чыгарган жоксуңар? Болгону бир Сапар Жумакадыровичтин ал кишини жумуштан кетиргенин эле билебиз, бир аракет болду. Райым Атраимов боюнча. Райым Атраимов биз иштеп аткан учурда төрага орун басары болчу. Биз түзмө-түз ошол ГТСте болгон ситуация боюнча ошо иштеп аткан төрагалар менен иштештик. Ошол эле Кулматов, андан кийин да бир нече кишилер болду. Биз байкасак ошол учурда ал кишилер айтып атты, биз төлөмдөрдү көтөрүп атабыз, 2 эсе 3 эсе көтөрдүк. Чын эле динамикасын карасак, 13 миллиардтан 37 миллиардка көтөргөнгө үлгүрүштүр. Кулматов. Ал учурда Матраимов мындай бир саясий фигурага айланган эмес. Мисалы ошол саясатта же болбосо башка жагында Матраимовду биз көргөн жокпуз. Бирок жанакы 3,5 миллиардты айтып атпаймынбы? 3,5 миллиардты бюджетке которгондо ошол схемаларды жокко чыгарып 3,5 миллиардты бюджетке которгонго үлгүрдүк. Кийин болсо биз кеткенден кийин Матраимов саясий фигурага айланды. Ал жөнүндө бардыгы тең айта башташты. Бирок ошол эле учурда ГТСтен жанагындай 3,5 миллиард сом бюджетке которулган жок. ГНСтен которулган жок. Андай иш-чаралар ошол эле УКМК тарабынан аткарылган жок. Эми жанагы иштин аркасында ГТСтин башчылыгы эмес. Мен айтып атпаймынбы? Анын башында турган адам бизди кызыктырган. Анын башында турган адам бул Икрам Илмиянов болгон. Ошол ГТСтин схемаларынын башчысы, ошол ГНСтин схемаларынын башчысы бул Икрам Илмиянов болгон. Биз түзмө-түз ошого чыкканга аракет кылганбыз. Себеби ажыдардын башын чапмайынча, койругун чаап же болбосо канатын чапканда жыйынтык чыкмак эмес. Бирок ажыдардын башында чапканга жетишпей калдыңар. Чаптык кийин. Себеби жок дегенде ошол ишти токтото алышкан жок. Ошол ишти коррупция ишин жок дегенде мошенничество кылып туруп 5 жылга дагы аракет кылышты. Бирок бунун баары тең эртеби кечпи чыгат. Эртеби кечпи ошол коррупцияга аралашкан Икрам Илмиянов коррупция беренесинде камалат. Себеби толук маалымат ал жерде бар. Бул бийлик аны кыла албайт. Мисалы азыркы бийлик, чалажан бийлик жүрбөйбү, өзүн-өзү бийлик деп атаган. Себеби алар уже сүйлөшүп коюшту. Алар мындай схеманы аны да баштабайт дагы, улантпайт дагы, жыйынтыгын да чыгарбайт. Башкача айтканда, таможнядагы коррупция күчөйт. Мен азыр көрүп атам. Күчөйт дагы, улана берет дагы. Ажыдардын башы Икрамбы же Икрам машинесин айдап жүргөн патронову? Түзмө-түз ошол Икрамдын иши болчу. Түзмө-түз ошол жактын баарын тейлеп жүргөн, ошол жактын баарына
буйрук берип жүргөн биздин түшүнүүбүз боюнча, биздин материалдар боюнча Икрам Илмиянов болгон. Атамбаев билген эмес, Икрам жанында жүрөт, бирок Атамбаев билген эмес. Биз атайын Атамбаевка ошол маалыматты бергенбиз, ошол иш козголду. Уланып атат, кетип атат. Кудай буйрса, жыйынтыкка чыгарабыз, ана башына чыгабыз деп биз маалымат бергенбиз. Ал билген аны. Себеби Бирок токтоткон жок. Икрам Илмиянов деген дагы фигураны, Райымбек Матраимов деген дагы ысымды биз ошол эле Акаев Бакиевдин убагында уккан дагы эмеспиз. Алардын бардыгы Алмазбек Атамбаевдин учурундагы пайда болгон саясий, коомдук, финансылык объектилер. Демек, жоопкерчилик ошо кишиде десек дагы болот экен, Камшыбек Ташиев бүгүн УКМКнын башчылыгына келди. Жасап жаткан иш аракеттери мына бүгүн 1 декабрда калп айтпасам ошол эле Матраимовдор бир нече сумманы төлөп бериш керек деп анан аягына чейин төлөнгөн жок. Кандай баа бересиз ал кишинин ошол жерге келиши, эгер ошол жерге келе турган киши беле бул өзү? Мен кесиптик этика деген нерсе бар. Мен азыр УКМКнын башчысын сындай албайм дагы, ага бир неме деп айта албайм. Опунбаевди сындап эле атпайсызбы? Бир нерсени айтайын. Ал азыр ишин аткарып атат, жыйынтыгын көрөлү. Бирок чындыгында мага түшкөн маалымат боюнча УКМКны ал киши башкарган жок азыр. УКМКга атайын башка тармактан, сырттан коюлган ошонун жан жоокөрү башкарып атат. Мына Сыргак Абдулдаев бүгүн өзүнүн фейсбугуна жазыптыр. Ошол АКСти башкарып аткан бүгүнкү күн Абсатаров деген мырза түзмө-түз ошол Сыргак Абдулдаевка кол салууга тиешеси бар деп жазып атат. Ошол бычак саюу билесиңер, 40 жолу бычак сайышкан Сыргак Абдулдаевка. Ошол адам азыр АКСтин жетекчиси болуп конторду башкарып отурат. Мен ошо Сыргак Абдулдаевдин фейсбукта жазган баракчасын окуп алып түшүндүм, байланыштыргандай болот. Башка жакты барайлы. Азыркы бийликтин койгон кадрлар кимге менен байланышы бар экен? Кайсы учурда иштеген экен? Эми баары тең эле бул белгилүү нерсе да. 5-жыл менен 10 жылдын ортосундагы кадрлар. Мен ошону дагы элге шайлоо учурунда айтайын деп атам. Каяка баратабыз? Кеп мындай да, азыр конституция боюнча күрөшүп атабыз. Ошол элита конституция кабыл алынбасын, хандык конституция. Хан көтөрбөйлү, хан болуп кетпесин деп күрөшүп атабыз. Бирок бул конституция 2007-жылдын Бакиевдин учурундагы конституция да. Эгерде ошол конституция эле 2007-жылга келсек, бир жөн. Биз болсо коомубузду да ошо 2007-жылга алып келе атпайбызбы азыр? Ошол эле кадрлар. Ошол ыкмалар. Эми 2007-жылдан бул эмне? 2007-жылы деген бул диктатуранын орношу. Биринчиси. Экинчиси 2007-жыл бул үбөлөлүк кландык башкаруусу. Үчүнчүсү 2007-жыл бул коррупция мамлекеттик башкаруу ыкмасына айланган жылы. Эң негизгиси 2007-жылы. Бул 2006-жылдан 2009-жылга чейин белгилүү болгон 60 саясий өлтүрүү болгон учурлар. Мына ушунун баары тең мен эгерде көрүп эле турам. Ушул жол менен кете турабыз. Бунун баары тең конституция кайтып келбейт. Ошол заман кайтып келет. Анан кийин менде суроо пайда болуп атат. Ошонун баарын мен кошумчалап коеюн. Ошонун баарын ак жол пайда болот. Эми ак жолчулар келип атпайбы азыр? Талапкер болуп. Мен бир нерсени айткым келет да, эгерде ошонун баарын көрүп туруп, унчукпай, мен билбейм, уккан жокмун. Билбейм десең кутулдуң, билем десең тутулдуң деген сөзгө таянып баарыбыз тең четке турсак, эмне болобуз? Чоңган менен кайра эгемендүүлүктү сактап калабызбы? Кеп ошондой болуп атпайбы? Мен президенттикке аттанган себебим да ошондон. Мен элге азыр ачык, айкын, баардыгын көрсөтүп айтып берейин деп атам. Кайсы жолду тандап алдык, кайсы жол менен кетип атат. Эртең бир күнү ошол жалган убадаларга моюн сунуп, ошого макул болуп туура эмес жол менен кетип калбайлы деген үмүт менен кетип баратам. Эмнеге азыр айтпай атасыз? Эмнеге президенттик шайлоо башталганда айтам деп атасыз? Кечөө Лейлага дагы кураторлорун азыр айтпайм, шайлоо башталганда айтам деп атасыз. Эми мындай болуп атат, азыр көп учурларда мага өзгөчө мамиле кылып атат. Жемде жакшы сделка өтүп атасызбы? Өзгөчө мамиле кылып атат, өзгөчө мамиле кылат. Себеби эртең бир күнү эгерде ошол эле борбордук шайлоо комиссиясынын чечими менен шайлоого жетпей кала турган болсом, анда көп нерсеге мүмкүнчүлүк албай калам да. Ошо сөз айтылбай калат. Ошондуктан азыр мен 15 декабрдан баштап баардыгын ачык айтып берүүгө даярмын. Дача суу боюнча маалыматыңыз барбы?
Дача суу боюнча кимдики ошол жүк? Дача суу боюнча мен дача суу болгондо ошо окуясы Каргашалы ойкко болгондо биринчилерден болуп сунуш кылгам. Ошол комиссия түзөлү. Ошол комиссия текшерип чыксын, жыйынтыгын чыгарсын деп. Биз үчүн УКМК тарабынан изилдөө жүргүзгөндө биз ошол жүктүн самолеттун учканын, жүктүн чоо жайын маалыматтарды топтодук. Биз ошо комиссияга бергенге даяр болдук. Бирок кийин ал толук кандуу иште алган жок дагы, жообун айта алган жокпуз. Мен ойлойм, ушу дача суу боюнча изилдеп чыгышыбыз керек, комиссия түзүлүш керек. Кимдин жүгү болгон, эмне себептен ал жакта ошондой болгон. Элге биз чындыкты айтышыбыз керек. Себеби ошол эле калп айтпайын, азыр жаңылыш айтып коюш мүмкүн, Журабаевабы, Сасыкбаевабы, мындай биздин аттуу баштуу инсандарыбыз эле ал жүк Алмазбек Атамбаевга таандык деген дагы көп маалыматтар айтылган. Же болбосо Эгерде таандык болсо жооп берсин. Жооп берсин. Ким? Атамбаев? Атамбаев. Эгерде ошол жүк ошол кишиге таандык болсо, эгерде ошо комиссия ошондой чечим чыгарган болсо, анда адамды соттош керек. Атамбаев болобу, башкасы болобу. 17-жылдын январь эле анан баарыңар эле калкалап туруп алдыңар да, анычы Жолдубаева бир четинен, сиз бир жаатынан, анан жол болбой койду да, азыр болсо мына 3-4 жыл өтүп кетти. Айтып атпайынбы? УКМК өзүнүн изилдөөсүн, тергөөсүн жүргүзгөн. Материалдардын баары бар. Эми ошону чыгарыш, элге чыгарыш үчүн комиссия түзүп чыгарсын. Эмне үчүн 3 жылдан бери аны чыгарган жок? Эмне үчүн азыр чыгарбайт аны? Чыгаргыла эгерде. Эгерде ошондой сөз болсо, эгерде ошондой күнөө айтылып атса, аны элге чыгарыш керек. Сиз ал комиссиянын жыйынтыгын билесизби? Сиз Азырынча жашыруун болуш керек. Мен биздин материалдарды мен жакшы билем. ГКМБдин материалдарын. Комиссиянын материалдары менде жок азыр. Сиз бул системаны жакшы билген инсан катары сурайын. Балким бул жала жапкандык болуп калат, бирок мен учурда абактарга, жашыруун жайларга көп смартфондор кирип атат деген имиш угуп атам. Эми мындай да. Андай имиштер боло берет ар кандай. Бирок интернетти карап көрсөңөр. Миллиондогон негизи жок, аркасында тарыхы жок аккаунттар, фейктер жазып атат. Эми жазган тилин көрсөңөр. Өлтүрөм, талкылайм, жайлайм, сөгүнүп, сагынып. Толуп кетти. Бир белгилүү кандидат бар. Ошого бирөө мындай сын айтса, же болбосо каршы бир сөз жазса, ошонун баардыгын үйүлүп келип басып тепкилеп жатып калат. Бир дагы аргумент жок. Эмне үчүн коргоп атасың? Эмне үчүн бул киши туура эмес сүйлөп атат? Эмне үчүн негизсиз сүйлөп атат деген бир дагы аргумент жок. Жанагы эле сөгүнмөй, талкалайбыз дегендей мындай коркутмай сөздөр болот. Ошондон жанагындай сөз чыгып атат. Эми мисалы ошол эле абактан чыгарган учурлар болуп атпайбы азыр? Акыркы учурда 200 канча адам чыкты. Ошол кандай негиз менен чыгарып атат? Эмнеге чыгарып атат? Комиссиянын жыйынтыгы кандай болот? Элге жетпей атат да. Мен түшүнөм, көп учурларда күнөөсүз адамдар көп. Бирок анын баарын тең чыгарып атканда, ошо бошондук берип атканда элге дагы маалымат берип туруш керек. Ошол маалымат жок болсо, жанагындай комментарийлер болсо, сөзсүз андай суроолор чыгат. Мен да анан нерсени угуп атам. 2,5 миң смартфонду кирипти. Эгерде жакшы деп берсеңер, силерге боштондук беребиз дегендей убадалар берилди бир кандидат тарабынан. Анын баарын угуп атам. Чынбы калп аны караш керек. Бирок андай сөздөр бар. Мен бир 3 суроом калды. Сиз акыркы берген интервьюңузда Бектур Асанов жана башка саясатчылар Ош окуясына дагы күнөөлүү деген таризде өзүңүздүн пикириңизди айтыптырсыз. Ошол кездеги убактылуу өкмөт жана өкмөттө иштеген мен бүгүн Атамбаев тууралуу сурайын сизден. Атамбаевдин күнөөсү барбы Ош окуяларында? Эми мен да бир жолу карап көрсөңөр, ал интервьюмда түзмө-түз бирөө күнөөлүү Ош окуясында деп айткан жокмун. Мен айттым, ошол тизмеде, азыр көбү тизме түзүп атпайбы? Саясий куугунтук болгон депчи. Ошол тизмеде Кыргызстанга эмгеги өткөн, Кыргызстанга чоң эмгек кылган адам бар бекен? Же болбосо ошол тизмеде 90-жылдары айыл чарбасын талкалаган адамдар. Июнь окуясына тиешеси бар. Ошол учурда иштеп жүргөн адамдар бар бекен?
деп жооп бердим. Сөзсүз июнь окуясы бул бизге сабак болуш керек. Июнь окуясынын себеби дагы белгилүү. Бул саясат болуп калды. Эл эмес, эки эл эмес, саясатчылар күнөөлүү. Мен аны азыр баса белгилеп айта алам. Себеби ошо саясатчылар шайлоо үчүн, бийликке келиш үчүн, өзүнүн байлыгын сактап калыш үчүн эки элди бири-бирине, бир элди, эки улуттагы бир элди, эки улуттун өкүлдөрүн бири-бирине карма-каршы кылып койду. Натыйжада 400-төн ашык адамыбыз каза болду. Бул чоң трагедия. Эң негизгиси биз бул трагедияны кайталашыбыз керек. Орун мындай нерселерни сөзсүз бөгөт коюп, эч качан Кыргызстанда кайталанбаш керек. Бул Убактылуу өкмөт менен Атамбаевдин күнөөсү барбы, жокпу? Сөзсүз бир тарап катары мен ойлойм, ошол бийликте тургандардын да күнөөсү бар. Сөзсүз ошол учурда бийликтен кеткен Бакиевтердин да күнөөсү бар. Сөзсүз ошол учурда сепаратист болуп, ошол мындай бир пайдасын көрөм деген саясатчылардын күнөөсү бар. Мен кече күнү ушул сиз менен интервью алам деп өзүмдүн Twitter баракчама жарыяладым элем. Кандай сурооңуздар болсо мен узатып коем деп. Анан эң көп келген суроолор мен кайталабайын дедим элем, себеби Шайыстага дагы, Лейлага да ушул эле суроолор боюнча айткансыз. Бирок сизге айтылган эң чоң доо бул албетте Билиз документтери жана Билиз гейт деп аталган. Мен суроонун бардыгын кайталабай эле коеюн, жалгыз гана. Сиз айтыптырсыз, Лейлага ошол документтерди мага алмаштырышын чөзү берген, 3 күн текшерүүгө убакыт болгон жана башка деп. Азыр мына түз эфирде иштеп атабыз. Ошо кыргызстандыктардын астында толук 100% ошол менин колумда ошол кезде кармап турган, апостиль турган Билизден келген документтер 100% оригинал же оригинал эмес деп айта аласызбы? Кеп мындай болуп атат да. Эң негизги чоң суроо бул документтер кайдан пайда болду деген суроо болот да. Биз ошол учурда сотой компанияларды текшерип жатканбыз. Сотой компаниялар ГНС менен бирге иштешип, алар менен бир келишимге келип, налогторду толук көлөмдө төлөгөн эмес. Ошол сотой компания менен иштеп, налогторду толук төлөтүп, биз бюджетке $20 миллион которуп бердик. $20 миллион. 17-жылы, 16-жылы. Анан кийин Мегакомго келип карадык. Мегакомду карасак, ошол 2009-жылы Мегаком 100% Максим Байкиевке таандык болуп турган учурда таза кирешеси $30 миллион экен. Анан жылдан жылга 2007-жылдан баштап ошол таза кирешеси өсүп турган экен. 2010-жылды карасак, бийлик алмашкандан кийин таза кирешеси 2 эсе түшүптүр. $15 миллион. Абоненттердин саны көбөйдү. Трафик, чалуулар көбөйдү. Бир 15-20%. Таза киреше азайды. Башкача айтканда, налогтор дагы 2 эсе азайды. Биз сурап калдык, эмне үчүн мындай болду? Анан түзмө-түз көрсөтмөлөрдү ала баштадык. Коррупция болгон, бул партияга бергенбиз, бул партияны каржылаганбыз, бул саясатчыга бергенбиз, мындай болгон деп. Эми өзүңөргө белгилүү болгондой, 2010 жылы Мегаком 100% Максим Байкиевке таандык болду, 100%. Негедир бир следовательдин, бир тергөөчүнүн колу менен аны экиге бөлүшкөн. 49 гана улутташтырылган, 51% болсо белгисиз инвестордун мүлкү деп туруп четке чыгарылып койгон. Пенвелбы башканысы кийин чыгарып коюшкан. Кийин ошол 16-жылы ушул күз болчу, ушул ноябрь айларында болуш керек. Атамбаев чакырып калды мени. Барсам, мага кагаз берди, ошол Белизде келген документтерди. Ушуну карап көрчү. Мага келип чыштап кетишти. Чынбы калппы, ичинде жазылган чын бекен калп бекен, негиз бар бекен буга деп. Өзүң бир карап көрчү деп 3 күн берди. Ал документ алып келдик дагы ГКМБдан топ түзүп иштей баштадык. Ачып карасак, ал документте мындай жазылган экен. Эгерде кимдир бирөө ошол 51%, жана улутташтыруудан алып чыккан 51%, аукцион уюштуруп сатканга жардам берсе, соттук чечимдер менен ошол эски
кожоюндарга каттатып берсе, эми башкача айтканда Максим Бакиевдин тегерегине каттатып берсе, үчүнчүсү ошол министрликтерден, юстиция министрлигинен каттоо, расмий каттоодон өткөрүп берсе, анан кийин сатканга клиент таап сатып берсе, ошол өзүнүн кызыкчылыгын алат деп жазылган экен ушул белгисиз документ. Анан карап баштадык. Карап чыксак, чын эле 2010 жылы 7 апрелден кийин май айында Арпачиев деген тергөөчү колу менен 59, анан 51 деп чыгарып койду. 100%. Прокуратурадан 50 000 доллар менен кармалган. Кийин кармалды. Ошол кийин ошо Арпачиев кармалды 50 000 доллар менен. 100 000 доллар менен 50 000 доллар менен кармалды. Ошол Арпачиевдин колу менен экиге бөлүп таштырды. 51 49-ту улутташтырып, 51 болсо сыртка чыгарып койду. Бул бир. Экинчиси 11 жылы ноябрь айында мамлекеттик мүлк министрлиги Мегакомдун 49%-ын менчиктештирүү программасына киргизип туруп, аукцион уюштуруптур. Башкача айтканда 49%-ты сатабыз деп чыгыштыр. Эми 49 сатылгандан кийин 51% дагы аны менен кошо сатылат, ал белгилүү иш. Бул экинчиси. Ошо белгисте көрсөтүлгөн талаптардын аткарылышы ошол экинчиси. Үчүнчүсү 2011 жылдын ноябрынан баштап 2012 жылдын январына чейин бир нече сот чечимдер кабыл алыныптыр. Ал сот чечимдеринде Мегакомдун бир бөлүгү Максим Бакиевдин жакын досу Сергей Сукала деген адамга берилиптир. Таандык. Ал жерде райондук соттагы, экинчи инстанциядагы, анан кийин жогорку соттагы өзүнүн чечимдерин чыгарыптыр. Бул үчүнчү белгисте документте болгон талапты аткарылышы, иш жүзүндө аткарылышы. Кийинки 12 жылдын февралында юстиция министрлиги өзүнүн буйругу менен ошол Сергей Сукаланын укугун анын компаниясы, Эрменто ресурсы компаниясын өзүнүн приказы менен ошол расмий түрдө Мегаком бир бөлүгүн бекитип бериптир. Анда министр Шыкмаматов. Ошол мындай карасак 4-үнчү талабы иш жүзүндө аткарылып атат. 5-чи талабы 12 жылы майда Телесанера деген швед компаниясы Кыргызстанга келип, ошол конкурска катышам, Мегаком 100%-ын сатып алам деп каалоосун айтыптыр. Ал компания ошол сүйлөшүп аткан учурда 350 миллион долларга сатып алам деп белгилеген. Ал компания Гүлнар Каримовага да бир тиешеси бар. Мен айтып берем аны. Ошол учурда 49% 170 миллион тегерек болмок, 51% болсо 180 миллион. Башкача айтканда ошол эгер сатылып кетсе 170 бюджетке түшмөк, 180 болсо ошол баягы кызыктар болгон адамдардын колуна келип түшмөк. Кийинчерээк Телесанера баш тартып Өзбекстанга кетип калды. Себеби ошол соттордун чечими ызычуу экенде коркуп кетишти алар. Өзбекстанга кетип калды. Анан Өзбекстандан бир компания, сотуу компанияны сатып алып, Гүлнара Каримова 550 миллион доллар пара берди деп, кийин Европалык соттун чечими менен соттолду ал компания. Эми башкача айтканда, бул жерде бизге белгилүү болду, ошо белгисиз документи чынбы калпы кагаз түрүндө, бирок ошол белгисиз документинде жазылган нерселердин баардыгы тең 11 жылы, 12 жылы ишке ашкан Кыргызстанда Мегакомду сатып, ошол жерден 180 миллион пайда көрөм деген адамдар болгон деп, мен эртеси күнү 3 күндөн кийин Атамбаевка алып келип бердим. Ал киши алды дагы, анан кийин билесиз, эртеси күнү мени парламентке чакырышты. Парламентке өзүлөрү чакырышты. Мен өзүм барган жокмун. Мени атайын чакырышты. Ал жерге барып талкууну көрдүңөр. Мен өзүм позициямды айттым. Мен эч кимди күнөөлөбөйм. Буну текшериш керек. Буну жыйынтыгын кийинчерээк чыгарабыз деп. Катуу ызычуу болду, талкуулоо болду. Кийинчерээк Атамбаев чакырды мени. Президент Атамбаев чакырды дагы. Ал айтты, эми сен бул конфликттин бир тарабы болуп калдың, ошондуктан бул текшерүүнү УКМКдан борбордук башкы прокуратурага бергин, алар улантсындар. Ошондон тарта мен бул иш менен алек болгон жокмун. Мен расмий түрдө, кагаз түрүндө документтерди башкы прокуратурага бердим. Ошо менен эми жыйынтыгын өзүңөр. Бирок мен суроом структурасын билдим дечи. Аны ошол сиз колуңузга кармаган документтер оригинал же оригинал эмес деп айта аласызбы азыр? Мен азыркыга чейин аны айта албайм, себеби бул мындайда биз оригинал же оригинал берген аныктаганга 3 күндө жетишкен жокпуз.
жетишкен жоксуз. Себеби аны экспертиза жүргүзүш керек болчу. Ошол эле Белистан материалдарды алыш керек. Биз бир гана нерсени ошол ичинде жазылган нерсе иш жүзүндө аткарылды деп кепилдик бердик. Эми биздин убактыбыз соңуна келип калыптыр. Мен акыркы суроом биринчиден ыраазычылык билдирем, келип ачык баарлашууга макулдугуңузду бергениңиз үчүн. Сиз экөөбүз кандайдыр бир карасак кесиптешпиз, себеби мен дагы журналистикада жүрөм, сиз дагы журналистсиз, бирок айыл чарба институтун бүткөнсүз, жалган айтпасам. Анан басма сөздү иштеп жүрдүңүз, пресс катчылык болуп иштеп жүрдүңүз, маалымат кызматында иштеп жүрдүңүз. Анан ошол мындай башка чөйрөдөн келип өтө жашыруун субъектке, өтө жашыруун структурага, УКМК кызматына келип, ошолор чыныгы бала кезинен бери иштеп жүргөн офицерлерди арасында абройлуу ага элежилер бар. Ошолорду башкарып калуу канчалык мындай жеңил болду? Кыйын болду. Баягы кыргызда авир деген сөз бар да. Ошолордун көзүн кантип карап аттыңыз? Кыйын болду. Кыйын болду. Кошумча эле айтайын, генералдык чинди алгандагы өзүңүздүн сезимдериңиз. Эми мындай болду. 14-жылы мен Атамбаев ушул УКМКга барып иштеп бер дегенде өзүм каршы чыккам. Айтып атпайм, баягы Солженицинди көп окугам, башка китептерди көп окугам. Сиз аяктын кишиси эмессиз. Жаза тартуу милдет аткарган органдарга иштегим келген жок. Бирок ал учурда Алмаз Шаршенович айтты, ошол жана талдоо нерсеси. Кыргызстандын келечеги кандай болот? Ошол экономика ситуация боюнча, финанс ситуация боюнча, наркотрафик боюнча, борьба терроризм боюнча ошол талдоо материалдары жок болуп атат. Биздин келечегибиз биз көрбөй атабыз. Ошону бутка тургузуп берди. Анан ошондон барып иштеп баштадык. Иштеп баштаганда мен Кудайга шүгүр, Кудайга тоо ошол жерден абдан жогорку квалификацияда балдарды таптым да. Аларга мүмкүнчүлүк берген эмескен да. Аларга мүмкүнчүлүк берген эмескен өскөнгө. Менин ошол ГКМБда таянгандарым ошолор болду. Ошолор аркылуу биз ошол жанакы материалдарды анализдеп, туура чечимдерди, туура багыттарды бергенге аракет кылдык. Мындайча айтканда, менин миссиям ошол балдарды күчтөндүрүү болду. Ошол балдар менен биргелешип иш алып баруу. Жыйынтыгы жакшы болду. Ошол мына белгилеп кетсек, 14-жылдан 18-жылга чейин көптөгөн мындай бир аракеттер болду дестабилизация боюнча. Биз туруктуулукту сактап бердик. Бул да бир чоң жетишкендик. Кийин жанагы наам боюнча айтып атпайсызбы? Звание, башка нерселер. Мен эч качан эчткен сураган эмесмин Атамбаевден. Эч качан. Көрсөм мыйзамда белгилениптир. Мамлекеттик советник деген чини бар адам, эгерде ошол күч структураларда зампред болуп, орун басар болуп, же болбосо төрага болуп, жарым жыл иштесе, переквалификация болот экен. То есть баягы мамлекеттик чин военный званияга өтөт экен деген закон бар экен. Көп генералдар ошол менен алыптыр. Анан кийин Атамбаев кетип атканда айтып калды, сен канча жыл болду иштегени? Мен айттым, 4 жыл болду иштегени. Десем, бул жерде мыйзамда жазылган турбайбы? 6 айдан кийин биз переаттестация кылып сизге сага наам беришибиз керек экен. Анан айттым, эми өзүңөр чечкиле, мен эч качан андайга суранган эмесмин. Анан кийин ал киши ошо кетип атканда, эми эмгек кылдың ОКМКда. Ушул сага буйрусун деп анан өзүнүн буйругу менен, указы менен ошол наамды берди. Бирок баягы мунжирдин да өзүнүн баркы болот да. Анан өзүңүздү бул соңку суроом ушу менен жыйынтыктайбыз. Өзүңүздү чыныгы генералмын деп эсептейсизби? Мен өзүмдү адам катары сезем. Эң негизгиси ошол адам болуп калуу. Калган баары тең бул бир тыйын. Өзүңүздү генералмын деп тааныштырбайсыз. Мен өзүмдү Абдил Сегизбаев деп тааныштырам. Рахмат. Ошол Абдил Сегизбаев бүгүн иш күндүн кечинде мейманда болду. Чоң рахмат Абдил. Ишиңизге ийгилик болсун. Биз улантабыз. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Башталыш деген кандай сонун? Бүгүн кыштын башталышы, бүгүн календардык кыштын башталышы, бүгүн декабрдын башталышы, анан жаңы жылга даярдыктын башталышы. Анан жаңы жылды
Жаңы Батирден тозуңуздар. Жаңы Батирди Имарат Прогресс компаниясынан сөзсүз түрдө алыңыздар. Ал биздин көрүү берүүбүздүн демөөрчүсү расмий Имарат Прогресс курулуш компаниясы. Кыргызстанда 24 жылдан бери өзүнүн кызматын өтөп келаткан Имарат Групп холдингдин мүчөсү болот. Куруп жаткан комплекстен Батир утуп алсаңыздар, ошол жаңы жылга чейин же iPad, iPhone, MacBook утуп алышыңыздар ыктымал. Менде болсо бүгүн өзгөчө чоң утуш, себеби көптөн бери интервью бербей келаткан, бирок бизге макулдугун берген Рита Карасартова маңдайымда. Рита, саламатсызбы? Саламатсыздар. Сизди мынау акыркы митингде жолу көрүп калдым. Көрбөй калсам таң калмакмын. Эмне себептен чыгып жүрөсүз? Анткени себеби азыр митингге чыкпоо деген бул уже мындай үйдө кайдыгер жатууга барабар болот да. Көп учурларда элдер түшүнмөк эмес. Азыркы күндө мамлекеттин кайсы жол менен барат чечилип атат. Же мыйзамдуу жолго түшөт, же мыйзамсыз зөөкүрлүк, чоң муштум жол менен кетебизби деген маселе да. Ошон үчүн азыркы күндө баарыбыз биргелешип алып туруп, мыйзамдык жолго чакыруу бул ар бир атуулдун, ар бир жарандын милдети деп ойлойм да. Мындай чоң коркунуч эмнеде? Кабыл алсын мейли, мурун деле парламентаризм менен жашап турбузбу? Мейли эми. Чоң коркунуч көп деле иштесе да эмес. Биз кайра артка кетип, дагы 4-5 жыл аябай чайналып, кайра революция болуп, кайра жаш балдарыбыздын бирөөсүнүн жаны кыйылып, анан кайра эле баягы точкага келе беребиз да. Ар бир ушундай мыйзамсыз революциялардын аркасынан биз мыйзамдуулук жолдон алыстай беребиз да. Эмнеге тигинде болот, менде болбойт экен. Эмнеге тиге жасаса болот, менде болбойт экен деп уже мындай мамлекет жок болуп кеткенге дагы, анархияга түшүп кеткенге дагы кичинекей эле турат да. Сиз мындай конституциянын өзүнүн беренелерине эмес, деги эле конституциянын өзгөрүшүнө эле каршысызбы же? Жок, беренесин дагы сөзсүз түрдө биз даже мындай концептин айтып атканда уже каяка баратат дегенди билебиз да. Даже мындай ачыгынан алдап деп айтпай эле коелук, мындай лукавить этип, тайсалдап мынтип кетип атканын да сезебиз да. Анткени себеби биз 2016 жылы Конституциянын Атамбаев өзгөртүп атканда жиликтеп, моундай болот, моундай кылат, бул туура эмес, каяка баратасыңар деп каршы атайын топ түзүп алып туруп, каршы чыгып 183 000 добуш каршы алганбыз. Ошон үчүн биз үчүн ички беренеси дагы маанилүү. Но бирок биз азыр келбейсиңер конституциялык кеңешмеге, ошол жерден талкуулабайлыкпы деген алдамчылык жолго барбайбыз. Анткени себеби кандай конституция? Жөн эле эки эле сөз жазып коюп туруп берип койсо, эл ошого деле добуш берип чыгат. Анткени себеби 80% эл конституция эмнеден туруш керек, кандай болуш керек окушпайт, окуса дагы түшүнбөйт. Түшүнүп турса дагы көп учурларда бирөөнүн баласы бир жерде иштейт, бирөөнүн сиңдиси, бирөөгө жөн эле жагат, өңү түсү бийликке келген кишилерден. Ошентип отуруп административдик ресурсту колдонуп атып, бийлик эмнени сунуштаса ал өтөт Кыргызстанда. Эмнеге конституция деп атап алдыңар? Анткени себеби мындай болуп атат да, биз мурун президенттик мамлекетте жашаганбыз. Президент баарын чечкен, анан биринчи революция, анан экинчи революцияны 2010 жылы келе көбүрөөк парламенттик жака оюбуз деп, жанагы смешанный деп коет го. Биздики азыр аралаш парламенттик, президенттик. Анан президентке ушундай кичинекей эле укуктарды калтырып коюшканда, эми кичинекей деп деле айтканга болбойт. Ошол кезде деле баягы күч, УКМК, башка прокуратура. Ошону айтайын деп аткам, как раз күч органдары кимге берсе, ошол эле тизгинин деп коет экен да. Анысы азы келгенсип 2016 жылы Атамбаев андан бешбетер УКМКны күчтөндүрүп, коррупцияны дагы берип 2012 жылы, анан 16 жылы жанагы кызматтык кылмыштын баарын, тергөөнүн баарын берип, тышкы саясатты берип, бүт мондай эме кылып салганда, күчтөнтүп салганда, анан кайра эле баягы парламенттик, президенттик деп айтылганы менен биз супер президенттик мамлекетте бүгүнкү күнгө чейин жашап келгенбиз. Эми болгон эле расмийлештирип коюптур. Эми Садыр Нуркожоевич өзү мурун эч жерде бийликте отурбаган кишидей болуп эле 30 жыл Манделадай болуп түрмөдө отуруп чыккандай эле сезип атат өзүнчө. 30 жылдан бери болбогондо иш жасайм деп эле президенттик биз уже момундай тажап, уже ошонун айынан канча деген кишибиз каза болуп, уже жүдөп отурган системаны мыйзамдаштырып алам деп туруп, эми мыйзамдаштыра элек деле, азыр деле ал уже бүт бийлик бутактарынын баарында өзү отуруп, досторун отургузуп, соттун баарын багындырып,
супер хан мамлекетти азыр эле уже куруп алганын биз көрүп атабыз. Рита, бирок бул деле жаңылык эмес бизге. Бул деле болуп эле жаңылык келген. эмес. Бул деле жаңылык эмес. Бирок бир айырмасы мыйзамдаштырып, мындай да биз бул туура эмес. Биз тетиги жерге барышыбыз керек. Келгиле бүгүнкү күндөгү конституция менен жашаганды үйрөнөбүз деп бир жака тартсак болот да. А эгер ал конституцияны мыйзамдаштырып койсо, биз бир нерсе айтсак, конституцияны окуганды билесиңби? Көзүңдү ач деп ошентишет да. Ошон үчүн биз жазылганы деле жакшы болсо, биз үчүн ал деле жакшы да. Практика жүзүндө жаман болуп баратса, келгиле тети жазылган боюнча жашаганды үйрөнөбүз деп мындай чакырганга да жакшы болот да. А эгер биз мыйзамдаштырып койсок, бир киши кармай турган нерсени, анда каяка чакырабыз? Анда кайра бийликти алмаштырып, уже Садыр Нуркожоевичтей болуп, түн ичинде тиякта балдар өлүп атса, тияктан бийликти захват этип туруп келиш керек болот да. Билбейм, мен мисалы үчүн антип келе албайт болушум керек да. Ошон үчүн кайра артка жылып отура беребизби? Келе албайм дейм. Бийликке келейин деген оюңуз барбы? Бийликке келебиз деген ой бар болчу. Бизден реформа партиясы менен кадимкидей эле партия бул бийликке келүү. Ошол жерден мыйзам чыгаруу, ошол жерден жашоону оңдоо деп жарандык активисттен ошол жака барышым керек деген чечимди кабыл алгам дагы. Бүгүнкү күндө мен барам, ошол жакта оңдойм. Кыргызстан көптөгөн мамлекеттерге эң адилеттүү башкаруу системаны көрсөтүп бериш керек деген оюмду мындай ишке ашыргым келет да. Мен ишенем, ал бир күн ишке ашат. Буюрса дейли. Рита, бирок ушул жаңы конституциянын тарапташтарынын дагы айткан бир бардык эмоцияларды четке калтырып койсок, бир объективдүү тарабы бар да. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү мамлекетте болуп аткан чоо жайлар үчүн жооп бере турган эч ким жок да. Эми парламент жыл сайын эле соодалашып, өкмөттү кетирип же коалицияны кулатып коюп, кайра жаңы өкмөт шайлай берип, улам келген премьер-министрлердин аттарын да жаттаганга жетишпей калдык. Анан алардын жоопкерчилигин мындай өткөрүп берүү, преемственность деген жок да, кийинкиси албай калып атат. Анан кимден сурашты билбей калып атабыз. Кечээкү ТЭЦ боюнча Абылгазиевден, Бороновдон сурайбызбы, мынтип эле сыйпалап таппай калып атабыз да. А балким ушул президенттик башкаруу формасына келгенде суроонун бардыгы ошону дайындаган президенттен болобу деген бир үмүт да. Ал система да жакшы болот. Президент болуу, анда президенттик системага келе дейсиң да. Алардын жазган конституциясында премьер-министр бар. Ошол болот ба? Алдамчылык болуп атат да. Негизи конституциялар кантип жазылыш керек? Жанагы кеңешмени деген түштөн кийин чыгарып койбодубу? Элдин баарын күлкүсүн келтиришип, постфактум Борубашевди баш кылып. Фактически ал деген биринчи ачкек болчу, ким жазгысы келет, чогулалык. Идеологически кайсы багыт менен кетебиз, сүйлөшөлүк. Анткени конституция бул эл менен бийликтин ортосундагы келишим, кантип жашагыңар келет. Бүгүнкү конституциядан эмне ишке ашыргың тоскоолдук болуп атат деген нерселерди сүйлөшүп, анан жазып атканда талкуулап, ошол жакта кандай бир көз караштардын кагылышы болуп турса, ошол туура болмок да. Шак чыгарып алып туруп, келе муну талкуулайбыз дегени бул алдамчылык. Тем более Борубашев айтып кетиптир. Концепт өзгөрүлбөш керек. Тексти өзгөртүп коюшубуз мүмкүн, идея, концепт ушул бойдон калыш керек депчи. Анда биз аяка кирип, убактыбызды коротуп, Кыргызстандын атын эмне деп атайбыз деп калп эле бир сөздөрдү, биздин көңүлүбүздү башка жака буруп кеткен сөздөргө катышкандын кажети деле жок да. Анан сиз жана айтып кетпедиңизби, жоопкерчилик депчи. Жоопкерчилик деген бул эмне? Мисалы үчүн Акаев президенттик башкарууда башкарган. Эмне жоопкерчилик тартты? Бакиев ошондой да башкарган. Жоопкерчилик деген биякта көбүнчөсү элдин ишеними, легитимдүүлүк жагы бар да. Мисалы үчүн кыргыз илгертеден эмне үчүн урдабай келген? Анткени себеби жети тукумуна чейин, тиги урунун тукумунан турбайбы деп атачу да. Ачык атачу. Урунун тукуму, анан тигил апендинин тукуму деп жана бир дагы мындай эмне чалгынчынын тукуму. Да, ошондой болуп калчу. Бүгүнкү күндө биз эмне үчүн ошолорду колдоно албайбыз? Ачык айкын. Бул адилеттүү башкаруу, бул ачык айкын башкаруу. Рита, бүгүн уруну жамандамак тургай уруну колдоп атпайлыкпы? Ошол болуп атат. Биздин бала, биздин кулун, биздин уул, оозуга иш болсо да байдын уулу сүйлөсүн болуп, ошол болуп атпайбы? Отурушпай атат. Анан жоопкерчилик деген кандай? Мисалы үчүн кайсы бир партия өзүнүн аткарган нерсесин жасай албай калса, жанагы жамактап сүйлөп колунан эчтеке келбеген эмеби деп айтып койгон жакшы да. Тигил жанагы сүйлөсө бир нерсени айтып, добуш бергенде келгенде тескери шайлаганбы депчи. Биз ошондо өзүбүздүн бийликке алып келген кишилерибиздин сүйлөгөн сөздөрүн,
демилгелеген жаңы нерселерин талкуулап эмнени демилгелеп атат болуп экен? Ал демилге кимге керек? Элге керекпи же өзүнө керекпи? Эмне алып келет дегендерди талдап, ай эмне үчүн сен аны демилге атат? Сен ошол жака ошол үчүн алып бардык белек. Сени мен шайлагам деп турсак, ошондо гана бийликтегилер дагы 3 жылдан кийин кайра шайлоо келет, анда мен кайсы бетим менен карайм. Жок дегенде сүйлөгөн сөзүмдү, демилгелеримди акча жагын оба. Ал жагы азыркы Садыр Нуркожоевичтин туура эмес жолуна түшүп аткан ошондон эле билинет да. Бир жолду атпаймынбы мына парламенттик шайлоого барышыбыз керек депчи. Чыныгы эл бийлик болгон система бул борбордон ажыратуу. Рита, калыстык үчүн айтып коеюн, калыстык үчүн менин пикиримди деле жакшы билесиз, бирок сиз дагы юристсиз, анан азырынча баягы юридикалык термин менен айтканда Жапаров Садырдын эми мындай де юра бул конституцияга тиешеси жок болуп атат. 80 депутат биз демилгелеп чыктык деп жоопкерчиликти мойнуна алды. Конституциялык кеңеш өзүнчө иштеп атат. Анан сиз экөөбүз да мындай юридикалык тил менен бир кишиге доо келтирип калбайлык дегеним эле да. Баарыбыз түшүнүп атабыз. Жок, мен вообще Садыр Нуркожоевичке эчтеке доом деле жок. Ал өзү эмне жасаса, ар бир адам жасаган ишин кайра тегеренип келип башына түшөт. Эки жолу Садырдын айтканысын айтам. Алам тең да, тең келет. Мына 2016-жылы Атамбаев мындай норманы киргизген да, эмне үчүн дейт эл аралык келишимдер же ошолордун чыгарган чечимдерди биздин улуттук чечимдерден өйдөрөөк болуш керек. Муну алыш керек, бул туура эмес деп ушинткен да. Анан бир нерсе кылып атышкан, но биз билебиз да, биз мамлекет катары дүйнөлүк системага киргенден кийин биз жалпы эрежени кабыл алабыз. Өйдө жакта турган нерсе ал баягы күчтүү, глобалдуу да. Глобалдуу, ошон үчүн алардын кандай эрежелерине биз баш ийип жашашыбыз керек деп. Анын үстүнө биз канча уюмдун мүчөлөрүбүз. Ошол мүчөлөрүбүз. Анан азыр карасаңыздар, азыр мына Атамбаев камалып атат. Кой таш событиясы боюнча, окуясы боюнча эми юристтер күлкүсү келтирген бир корутундуну чыгарышкан. Биздин лидерибиз Клара Соронкулова өзгөчө пикир менен аяктан чыккан. Кичине эртең бет карай турган бир немеңер калыш керек да депчи. Азыр көп мүчүлүштүктөр бар болсо да аны соттоп атышат. Вот элестеткиле, сот чечим чыгарды. Тетиги жогорку сотко чейин чечим чыгарды. Жанагы баланы сен өлтүрдүң, бүт баарын сен уюштурдуң. Бийлик бүт мыйзам чегинде иш кылган, а сен бүт баарын каяка кайрылат Атамбаев? Адам укуктары боюнча комитетке кайрылганга мажбур болот. Анткени себеби андан башка жол жок. Өзү каскан анга өзү түшүп атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө баарыбыз ошол эле Садыр Нуркожоевич дагы чыныгы эмеден түрмөдөн кийин ушул мамлекеттин алдыга сүйрөйм дей турган болсо, анда азыр мыйзамдуу жолду тандаш керек да. Ошон үчүн биз конституциялык палатага бердик. Кимиси болсо дагы. Жапаров болобу, Мадымарова болобу, Сегизбаев болобу, кимиси болсо дагы. Бүт бийлик утактары азыр биз кайра мамлекеттик мыйзамдуу жолго туруп, ошо жерден жакшы демилгелер башталса, уже баары эле кол кабыш кылып чуркап келет. Легитимдүүлүк деген ошол да. Жарнамабыз бар экен, Рита, анан улантабыз. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Инстаграмга киресиздер, имарат чекит прогресс деген аккаунтту ачсаңыздар, биздин башкы демөөрчүбүздүн аккаунтуна туш болосуздар. Имарат прогресс курулуш компаниясы бул 24 жылдан бери Кыргызстанга кызматын өтөп келаткан Имарат Групп холдингинин мүчөсү. Учурда куруп жаткан 3 объектисинин бирөөсүнөн 31 декабрга чейин батирь сатып алсаңыздар, батирь менен бирге MacBook, iPhone же iPad акыркы үлгүдөгү албетте ээ боло аласыздар. Биз болсо акыркы жаңылыктар менен сүйлөшүп атабыз. Бүгүн Рита Карасартова менен сиз 10-жылда конституциялык кеңешмеде мүчө болгонсуз. Жок. Анда да мүчө болгонсуз. Ал кезде мугалим болуп эле жүргөн кезим болчу, но мында активдүү болчумун, но конституциялык кеңешмеге кирген эмесмин. 10 жылдын конституциясынын эң чоң мүчөлүштүктөрү кайсы деп ойлойсуз? Ал дагы идеалдуу эмес да? Ал деле идеалдуу эмес. Конституциялык палатабы балким? Жок, конституциялык палата деле жакшы эле. Биз прогрессивдүү, мына биздин өзүбүздүн региондо парламенттик башкарууга кеткен биз элебиз да. Бул көп биздин кошуналарга деле жакпайт. Анткени дайыма бир киши менен сүйлөшүп алган жеңилирээк. Любой маселени чечип.
а биякта парламент канчаден киши менен сүйлөшүш керек деп. Ошон үчүн даже биздин кошунадагылар деле мындай бизди кайра президенттик формага тартып кеткенге кызыктар. Но 2019-жылдары 100дөн ашык мамлекеттердин башкаруусун, басып өткөн жолдорун анализдеп чыкса, өнүгүүгө алып келе турган жол бул парламенттик. Диктатурага алып келип бир кишинин мойнунда карап турган ал президенттик башкаруулар тиги жанагы 3-чү дүйнөнүн тиги страна третьего мира деп коет го. Ошондой мамлекеттер болот экен. Ошон үчүн мен ойлойм, биз деген артка кеткендин ордуна тескеринче белибизди бекем буып туруп таптакыр президент институтун жок кылып койсок кийинки кадам менен. Биз биринчиден партия бул идеянын тегерегинде чогулган күчтөр. Программа бул 5 жылга убада берген сөзүң. Жеңип келген партиянын лидери автоматтык түрдө аткаруу бийликтин башчысы, ал башчысы болот аткаруунун, парламентте өзүнүн фракциясы. Ана могул мага мыйзам керек десе, тигилер ошого даярдап, ана 5 жылдын ичинде эмнени убада берди эле, ошону аткарып турганга жол таштасак, бир топ акча экономить этмек. А бизден андай жок да. Көп кишилер мисалы үчүн айтат да, 120 депутаттын эмне кереги бар депчи. Мен кыргызстандыктарга айтып кетет элем да, ушул эфир менен колдонуп. 120 депутаттын баарын кошуп, айлыгын, кетирген бензинин баарын кошуп, анан бир эле президенттик аппараттын акчасын салыштырсак, президенттик аппарат 1,5 эсе көбүрөөк акча жейт тиги 120 депутатка караганда. Ошон үчүн 120нын деле бизге кереги жок деген маселе эмес. Именно бир сандын көп болгондугу, мындай сүйлөшүп алуу мүмкүнчүлүгү дагы төмөндөйт дегенден кабар берет да. 30 киши болсо аларды бат эле сатып алат, чоң маселелер болсо, ошон үчүн 120 анча деле көп эмес. Акча жагынан бир президенттин бюджетине караганда азыраак да. Сүйлөшүп алуу жөнүндө сизге ракеттер болдубу, мындай бийлик менен кызматташууга чакырган? Акыркы бийлик жөнүндө айтып атам. Акыркы бийликтен жок. Акыркы бийликтен жок, анткени себеби мен биринчи күндөн баштап эле Садыр Нуркожоевич менен баягы мындан мурунку 2007-жылдары баягы комиссар болуп турган кезиндеги иштерин айтып, анан 2010-жылы уже баягы парламентке келип соттук укуктук реформанын комитетинин башчысы болуп калбадыбы? А биз ошондон баштап соттук реформаны күндө байкоо жүргүзүп турдук да. Анан күндө момундай кагылышмай да, тиги балыкчыда досу бар, бир судья болгон, аны сот ортондо кеңеши кылып коюп койгон. Ошонун аркасы менен коррупцияга малынган Замирбек Базарбаев деген. Ошо мурун Отунбаева коррупция деп туруп жумуштан кетирип салган соттордун баарын кайра сот системасына алып келген. Анан ошолордун баары баягы эмеде калган да. Анан сразу эле азыркы бийликке мен эмени өзүмдүн көз карашымды ачык эле айтып эле, жок, жарабайт. Тазалануу болбойт эч качан, анткени себеби ушул киши дагы азыркы абалыбызга алып келгенге себепкерлердин бири деп айтып келатам. Ошон үчүн мен ойлойм, алар эчтеке сунуштаган да жок, сунуштаганын кажети деле жок. Мен болгону жарым жыл мурун эле мамлекеттик жумуштан кеттим. Мен аткаруу бийлиги эмес, тиги мыйзам чыгаруу бийликке барам да Кыргызстан оңдойм депчи. Ал аткаруу бийлигине эмнеге бара алдыңыз эле ошону? Көптөн бери сурайын деп жүрдүм эле. Эмнеси кызык, эртең как раз ошо 2-декабрь күнү мени ошо жумушка алышкан да. Сизге эмне жетпей атты эле? Мындай болду да, телефон чалышты 15-сентябрда. 2 ай мен көрсө өзүмдүн жообумду айтып жүрүптүм да, сентябрда телефон чалышты. Ушундай башталгыч кесиптик билим берүүнүн директору болуп бериле депчи. Чалкаман кеткен аз жерден калдым, өгүрү баары бүтүп ПТУ калыптырбы депчи, баягы өзүм окуп жүргөн кезде ПТУ деп аталчу эле. Анан балдар айтып калышты, эже дароо эле жок деп айтпаңызчы. Биринчи жолу алар социалдык өнүктүрүү боюнча министрликтин Кочкоровдун замы деп сунуштаган. Мен дароо эле жок, даже ойлонбойм, зам болбойм, кереги жок деп дароо эле жок дегем. Экинчисинде уже президент өзү баягы жарандык коомдун өкүлдөрүн чыгып туруп, ай мен аппаратыма кел дегенде, мен президент, күчтүү президент болгонум өлкөдө жашагым келбейт, ошон үчүн сизди дагы өзүмдүн ишим менен күчтөндүргүм келбейт, бара албайм деп отказ бергем. Анан 3-чү жолу отказ берип койсоңуз, кечке эле сунуштай берсек жок дей бересизби? Ойлонуп көрүңүзчү, бир жума убакыт берелик деп.
Анан эртеси күнү чалып, ушундай жакка жумуш беребиз деп сунуштап атышат десем, Азиз Абакиров, алар баягы IT академия ачабыз, 1 жылдын ичинде эле адамга сонун кесиптерди берсе болот деген балдар менен сүйлөшсөм, эже келбейсизби? Ушундай сонун идеялар бар. Ушул тармактын аркасы менен биз сонун кесипкөй балдарды чыгырып, мынтип корошуп барып, кандай бир иштерди жасабай, сонун өлкө куруп алмакпыз, ойлонбойсузбу деп анан ошондон баштап эмне көйгөйлөрү бар, бүт аналитика жасай баштадык. 2 айдын ичинде баарын даярдап алгандан анан макул дедим да, анан как раз ошо 2 декабрда эртеңки күн мени барып ошо көрсөтүшкөн да ушул бийликке. Чын айтыңызчы, аткаруу бийлигинде иштеп атып, ошол системада иштеп атып, жетекчи болуп турасыз, бирин-серин жолугушуу, планёркаларга барасыз. Ошол эле учурда мындай кескин сын айтып туруу жеңил бекен? Кескин азыркы бийликтегилерди мындай аста болсо түшүнөсүзбү деген сөз да. Жок, мен мисалы үчүн мындай да кээ бир учурларда көз карандуулук да алган. Ооба, сөзсүз түрдө көз карандуулук ба, мынтип коет да, бир нерсе деселечи, ай. Тиги этика, мамлекеттик кызматкердин этикасы бар деп ушинтип коюшат да дайымачы. Сынды мынтип орусча айтканда жанагы дурачка включать этип коесуң да, мынтип билмексеңге салып, апе, мындай эмес беле деп айтып аласың дагы. Тиякта отургандар бар түшүнөт да, бул баягы тамаша катары ирет. Бул эмне деп. Уже ачууланганда барып эле жогорку кеңешке барып эле кыйкырып келчүм. Парламенттегилердин баары, бул кандай аткаруу бийлик бизге кыйкырат, эмне бизге акыл үйрөтүп атасың дейт. Силер парламенттик контролго көзөмөлгө албайсыңар, моундай нерсе болуп атпайбы деп ушуп келчүм да. Пандемияда бюджетти аябай талаштыңыз ошол жакты мага. Унутуп калам да өзүм аткаруу бийликте жүргөмчү, сыртка чыкканда мени, эмне сен деп бери кел деп анан урушат да мен. Эмне мынтип айтканга мен укугум жок беле. Кийинкисинде ойлонуп жүрөйүн деп койдум да, анан кийинкисине барганда. Кандай укугум жокпу, барбы бул мындай жазылбаган мыйзамдарбы дейм да болбойбу? Жок, жазылбаган мындай болот экен да, мисалы үчүн менин системама тиешелүү мыйзам жылдырып атабыз да. Ал мыйзам кириш керек сөзсүз. Но бирок бир мыйзам жылыш үчүн баардык аткаруу бийликтеги министрликтер макулдугун беришет да. Ошентип макулдук берип аткандан кийин салык, анан Минфин жок дегенди берип коюшат да. Салык, биякта биздин доходторубуз азаят экен, Минфин бизде каржылообуз көбөйүп калат экен, анан жок деп коет да, анан жалпы Мухаммедкалый Дүйшөкеевич жок деген корутундуга кол коюп берет. Мен уже Мухаммедкалый Дүйшөкеевичтин түзмө-түз эмесмин да. Кол алдында иштеген аткаруу бийликтеги мүчөсүмүн да. Мен парламентке барып алып туруп, бул менин жеке оюм. Мен деген эме, кызматкер эмесмин, мен азыр жеке оюмду айтам. Бул мыйзамды кабыл албасаңар, анда башталгыч кесиптик билим берүүнү жаап салсаңар болот деп кыйкырып чыгам да. Тигилер жөн эле билбей туруп эле сүйлөп коюшкан. Минфини дагы, салык эмеси кызматы да депчи, анан сыртка чыккандан кийин колуңда Мухаммедкалый Дүйшөкеевичтин корутундусу турат. Сен эмнени сүйлөп атасың депчи. Анан ар бир ушу парламентке барганда мени кээ бир учурларда сен кирбей эле койчу, сен ордуңа башканы жибер деп койчу да, мен болбой эле башка жибере турган кишим жок, өзүм келдим эле отуруп алып, анан бир топ нерселерди айтып алчумун. Бирок велосипедде барып аттыңыз, да, бирок жакпайт экен. Анан мындай маселе бар экен да, айта турган кишиге деле айтыш керек экен. Ушу мен парламентте социалдык билим берүү, саламаттыкты сактоо, социалдык маселелер боюнча комитеттин мүчөлөрүнүн ушу бир Жанар мырза, да 2-3 эле да. Айсулуу, мамаша ошо бир 2-3 эле. Калгандарынын баарына сүйлөп атасыңбы, документти алып барып атасыңбы? Комитеттин башчысы баш болуп да. Ким? Тиги ким? Молдобекова Гүлкан. Эчтеке кагаздарды мындай бир жакка жыйнап коюшат дагы, өзүнүн эле кызыкчылыктарын эле чечип эле мынтип койкоңдоп жүрүшчү да. Ошон үчүн парламентке ким келет? Мыйзамдарды ким жылдырат, кантип жылдырат, канчалык бат жылдырат, керектүү мыйзам бекен деген бул абдан маанилүү нерсе да. Алар парламентке эмне үчүн барганын да өзүлөрү да билбейт. Азыр ошол эле жетекчилерди сурап көрсө, сен эмне кылдың? Вот парламентте азыркы чимкирек созыв деп коеш, ошо эмне жасадың ушу 5 жылдын ичинде өзүңдүн элиңе керектүү бир эле демилгени көрсөтчү десең, айта албай калышат. Анткени себеби бир болбогон бир нерселерди ары бери чечип коюп жүрө беришти, койкоңдошуп. Фактически жалпысынан мен ошол суроону бердим элем.
десек, бирөөсү көпүрөнү айтты, бирөөсү мектепте айтты, мындай эч кандай мыйзам чыгарууга тиешеси жок, бирок өзүнүн бир меценаттык бир барып арка салып бергенин жана башка да мындай. Ошол эң туура парламенттин нерсе да. функциясын дагы түшүнүшпөйт да. Ооба. Эл да ошентип түшүнөт да. Сен арыгыбызды салып бердиң белең, сен суубузду өткөзүп бердиң белең, а ошондо гана депутат болосуң депчи. А депутат болуш үчүн биз деген ошол айыл өкмөт өзү арыгын салып алгандай кылып, өзү көпөрөсүн, мектебин оңдоп алгандай кылган системаны аларга даярдап беришибиз керек. Эң туура. А бизде болсо, биздин айылга бир боз үй алып бер, анан кийин 20 табак алып берсең, биз сага шайлайбыз, биздин тукум деген. Бүгүнкү күндө бүт бийликтин баарын борборго топтоп алган үчүн тиякта баары кедей. Анан биз силерге бюджеттен акча беребиз, анан сен ошондон анан жолуңду оңдойсуң деп, мынтип баягы эң маанилүү бул бизбиз. Биз акча берсек, силер жашайсыңар, оңолосуңар, бербесек ошо бойдон каласыңар деген системаны куруп алганбыз да, ошон үчүн мисалы үчүн азыркы бийлик өзүнүн көп ыйгарым укуктарын ылдый жакка берип, децентрализация. Борбордон ажыратуу. Силер өнүккүлө. Элдер бияка министрликке келип эмне кыласыңар? Ошо жерден чечкиле десе, мына мисалы үчүн мен деле министерский должностька бардым. Эчтеке кызыктуу нерсе жок. Айлыгы деле кичинекей, машинени берет. Менин кол алдымдагы жанагы лицейлердин директорлору, алар практически директорлор деле эмес да. Анткени каржылоо маселесинин баарын Минфин чечет да. А башкаруучу болуш үчүн мындай акча алыш керек да колуна. Анан бул балдарга муну кылсамбы же тигини кылсамбы деп. Завхоздор. Ооба, а биз даже кызмат көрсөтүп, акча тапсак да, ошол акчаны өздөрүнүн колуна бербей, Бороновго кат жаза коюптур министр финансовчу, мен как раз жумуштан кетердин алдында республиканский бюджетке алып койгонго уруксат бериле деп. Я говорю, тийбегиле. Биз беткап тигип сатып акчасын алдык, сиз тиктик, машина оңдодук, дагы бир нерселер жасадык. Эмне үчүн бизден алып коюшуңар керек деп. То есть алар и ушул эле мен эмне үчүн ушу 6 ай ошол жакта жүргөнүмө 1000 мертебе ыраазымын. Менин жашоомдо көрсө биз сонун системаны өзгөртүп койсок, алар өздөрү бутуна туруп, өздөрү мыкты болгонго даяр экен дегенге балык кармаган. Удочканы берип коюш керек деген маселе да. Ошол эле айыл өкмөттөргө. Ар бир айыл өкмөт өзүнүн жашоосун өзү багып кеткен. А ошол айыл өкмөттүн ичиндеги ар бир жаран өзүнүн турмушун өзү куруп кеткен системаны куруп беришибиз керек да. А бүгүнкү күндө азыркы бийликтин эсеси ал жерде вообще эчтеке. Даже конституцияны карап көрдүм. Ошо айыл өкмөттөрдүн башчыларын эл өзү шайлайт деген нерсени киргизип койду экен десем, ал да жок да. Анан баягы мына биз ушунча жылдан бери аябай күтүп аткан конституция деп кишилерге айта берсе элдер ишене берет экен. Ошон үчүн биз эртең Конституциялык палатада биздин доозун каралат. Эгер Конституциялык палата мыйзамдуу чечим, конституцияга ылайык чечим чыгара турган болсо, анда жанагы парламентке болгон шайлоону жайга чейин жылдырып койбодубу? Ошол конституцияга карама каршы келет. Ай билбейм, Рита. Өткөзгүлө деген маселени коет. Мен ойлойм, мен мисалы үчүн мындай да эме, бул прям андай чыгарбай койсо деле алдагы мындай да, анда маселе Конституциялык палатанда бизге керекпи деген маселени койсо болот да. Эгер ал эч качан конституцияны дагы нормаларды коргобосо, анда Конституциялык палатада не кереги бар болот да? Качан коргоду эле мындай юрист катары айтсаңыз, качан бир коргогон учур болду беле? Атамбаевдин көз каранды эмне тиги неприкосновенностун алып атканда коргоп калды беле? Жок, коргогон эмес. 16-жылы жанагы презумпцияны незыблемость Конституции до 20-го года дегенди бузуп атканда коргоп калды беле? Коргоп калган эмес. И бул жолу да коргоп калды. Ошол болуп атат да, но баягы мындай маселе бар да. Эртең мындан да жаман нерсе кетпесин. Элибиздин алдында, тарыхтын алдында деген маселе болобу деген сөөрүн үмүт бар да. Мен эртеңки күн мен үчүн аябай маанилүү күн да. Эгер алар Кыргызстанда мыйзам бул маанилүү, биз мыйзамдуу жол менен барышыбыз керек дей турган болсо, анда Кыргызстанда калыш керек, Кыргызстанда жашаш керек, Кыргызстанды оңдош керек деген маселе болот да. Анткени көп жаштар өзүнүн келечегин Кыргызстан менен байлагысы келишпейт да. Ошого күйүп ышып кетем дей, баары кетип калса биз кантип, эмне үчүн биз өнүккөн мамлекеттердин арасында барып кошулуп, мынтипчи аябай жакшы да мындай чет өлкөгө барып. Өнүккөн болсо, өнүгүп бараткан мамлекеттердин арасына кошулсак. Жок, вообще өнүккөн мамлекеттин ичинде кошулушубуз керек да. Биз вообще негизи мүмкүнчүлүгүбүз менен, жаратылыштын кооздугу менен, сонун геопозициябыз менен, калктын саны менен, недрлар менен тимеле каяктуу жүрүп сонун өнүккөн мамлекеттердин арасында кошула турган мүмкүнчүлүгүбүз бар. Элибиз да мындай меймандос,
тилдерди бат эле үйрөнүп алышат, бир жакшы нерселерди көрсө бат эле ишке ашырып коет, эмгекчил. Ошолордун шарт деген кандай? Сот сөзсүз түрдө адилеттүү болуш керек. Мамлекеттик кызматтар ыкчам, анан сапаттуу көрсөтүлүп туруш керек. Ошол эле болуш керек. Калган нерсенин баарын өзүлөрү элим өзү эле тартып эле, даже врач болбосок дагы пандемиянын учурунда байкадыңарбы, жаштар кандай деген демилгелерди көтөрүп, бүт маселени колуна алып кетишти да. Ошон үчүн мен ишенем, ошо системаны эле мындай мыйзамдуулук жолго түшүп койсо, баарыбызга мындай мыйзам кандай болбосун баарыбызга текшештеш керек деген системаны киргизип койсок, биз анда алдыга кетебиз. Туура айтасыз, Рита. Мен элден айланса болот экен да. Эми доктурлар таап бербей аткан концентраторлор менен гепаринди июнь айында ушул биздин ыктыярчылар таап берип атты. Октябрда милиция карта кайтарбаган шаарды 4,5 миң кыргыздын улан жигиттери момутуп туруп берип туруп, Бишкекти момундай шакекке алып туруп анан алып калышты да. Бул деген ушунчалык жарандык аң сезимдин бышкандыгынан кабар берет да. Эми кече күнү сиз жүргөн акция жөнүндө айтайын. Мейли түпкү тамырын маанисин айтпай эле коелук, бирок ошол жерде элдердин өзүн алып жүрүшүн байкаңызчы. Момундай килейген колонна кетип баратат. Кар жатса да газондун үстүнөн эч ким баспайт. Светофорду күтүп турушат. Келди, кеткенден бир дагы мындай кагаз таштанды көргөн жерибиз жок. 5 октябрда келип алып ысык чай таратып аткан балдар кыздарыбызды айтпайсыңарбы? Эртеси күнү шыпырышып жүрүштү. Эртеси күнү шыпырган. Мына ошол кишилердин айлансак болот. Ошолор биздин үмүтүбүз да. Үмүт демекчи, могул айтып атпайлыкпы? Парламентаризмдин негизги өзөгү бул партиялык система депчи, партиялар деп. Анан бирок ушул партиялык система Кыргызстанды өзүн бир аз мындай дискредитациялап салды деп ойлобойсузбу? Дискредитация болгондо делечи анын түп тамырын түшүнүшүбүз керек да. Бир партиядан экинчи партияга секирип, соодалашып, сатып. Экинчиден жанагы ким биринчи болот, ким экинчи болот. Золотой список. Акчага сатуу. Анан үчүнчүдөн 2015-жылы азыркы чакырылыштын эмесин, тизмелердин баарын Атамбаев өзү түзгөнүн элдин баары эле билет да. Ошон үчүн ооба ошондой болуп калган. Но дайыма эле ошондой боло бербейт да. Мына быйыл биздин акчабыз жок эле, келип эле баарыбыз биригип, жаңы партияны жаңы чакырма менен, элдин акчасы менен алдыга кетип көрөбүз деп ойлодук да. Биринчи ойлогонбуз, пандемиядан кийин элде акча жок. Элге жардам берген ордуна биз алардан тескеричи, биз бийликке келиш үчүн бизге акча бериле деп сурасак, тияктагылар берип турат да бизге шайла деп. Реформа. Реформа. Аны ушул кантип болсун деп өзүбүз деле мындай эмет калды. Но бирок баягы кимден да шайлайбыз деген ой болуп туруп, жок, келе көрөлүк деп. Болду. 5 миллион да чогулду. Мен көтөрбөй эле коеюн деп элем, акыркы 2 мүнөт калыптыр, бирок өзүңүз баштап калдыңыз, анда берейин. Ушул элдин ишеничин актабай калдык деген жоопкерчилик жокпу? Мында бир нече күн мурун реформада ыдырап баштабадыңарбы силер? Негизи ыдыраган деле эмес. Мында эл алдында бир өтүп коюу, кечирим сурап коюу. Жок, ыдыраган жокпуз. Бизден 4-5 бала чыгып кетти. Ал мен ойлойм кадырес эле көрүнүш. Мисалы үчүн мен деле дайым эле ошо партияга иштей берген, эч ким айлык төлөбөйт. Бул оор, бул жоопкерчилик. Кошуп кетейин, 7 октябрь күнү Бабановдор менен альянска да кирип алдым. Ошол үчүн депчи. Но бирок чыгып кетишти. Ал балдарды да мен ойлойм, алар жаңы партия түзүп алып, кийин биз менен дагы көп жакшы иштерди жасайбыз. Партия азыр иштеп атат. Биз деген азыркы бийлик мыйзамдуу жолго түшмөйүнчө эч жакка ыдырамай, жок, мыйзамдуу жол кандай, кайсы жол менен барышыбыз керек, Кыргызстан 5 жылдан кийин кандай мамлекет болуш керек дегенди bundan кийин дагы айтып жүрүп өтөбүз. Бир дагы бизге акча салган киши ушул партияга биз бекер эле акча берген турбайлыкпы деп жүрөгүнөн ахата деген нерсе чыкпагандай, биз уже өзүбүзгө сөз бердик. Биз эч жакка ыдыраган жокпуз. Биз ошол сонун партия кандай болуш керек дегенди көрсөткүбүз келет. 7 октябрдагы окуяч Бабановго кошулду. 7 октябрдагы окуя эми мындай да. Катачылыкпы жокпу, ошону эле айтып коюңузчу. Жок, мен аны катачылык деп эсептебейм. Анткени себеби Садыр Жапаров да турса, мен премьер-министр болом деп. Тиги да турса, эмне үчүн дайыма мындай тандоо бар системаны биз сунуштабайбыз. Меньше из зол. Ооба. Экинчиден Бабанов ооба бизди мындай өзү барып эле Садыр Жапаров менен сүйлөшүп кичине алдап коюптур. Зато биз үчүн сабакта, көрсө саясатта мындай сүйлөшүп алуу, бирөөнүн аркасынан сүйлөшүп алуу деген маселе болот экен деген нерсени биз билип калдык. Мындан кийин мен ойлойм, мындан кийин биз жок, биз мындай ката жасабайбыз деп айта албайм. Саясатта
ким ката жасабайт, ким эчтеке жасабай мынтип отура берсе, бүттү отура берет. А эгер бүгүнкү болуп аткан ситуацияга таасиримди тийгизем, оңойм дей турган болсо, бир күнү адашабыз, бир күнү мүдүрлөбүз, бир күнү балким элдин оозуна дагы сен туура эмес кылдың дегенге барабыз. Но бирок дайым өзүңүн баалуулугуң менен кайсы бир мен үчүн коллегиалдуу башкаруу система Кыргызстанга келиш керек. Кеңешип кескен бармак урубайт деген Кыргызда илгертеден келгенде ошол үчүн биз эртең да күрөшөбүз, бүгүн да күрөштү жүргүзүп атабыз. Рахмат Рита, келип бергениңизге рахмат. Ар дайым ушул 12 жылдан бери кызматташып келатабыз. Кайсыл долбоорума чакырбасам жок дебейсиз. Аныңызга чоң рахмат. Мен да чакыруудан чарчабайм, себеби келген сайын жаңы идеялар, жаңы пикирлерди алам. Каталарыңыздарды мойнуңузга алганыңыз дагы өзгөчө бир касиет да. Ал дагы жакшы. Рахмат сизге чоң. Иш күндүн кечинде Рита Карасартова болду. Биздин эфир бир аздан кийин жыйынтык болот. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Имарат Прогресс курулуш компаниясы биздин берүүбүздүн демөөрчүсү. Терең ыраазычылык айтабыз. Имарат Прогресс курган үйлөрдөн батир сатып алыңыздар дагы 31 декабрга чейин же iPhone, же MacBook, же iPad утуп алыңыздар. Акыркы үлгүдөгү Имарат Прогресс бул Имарат Group холдингинин мүчөсү 24 жылдан бери өлкөбүзгө өзүнүн кызматын өтөп келет. Ушинтип кыш дагы башталды. Кыштын биринчи күнү суук болду, бирок кыш жалпысынан жан дүйнөбүзгө жылуулук алып келе турган болсун дагы ушул жылы келген илдеттердин бардыгы, апааттардын бардыгы, жаманчылыктын бардыгы кышта жок болсун, кыштын шилдесинде тоңсун деп айталык дагы. Бүгүнкү эфирибиз соңуна келип жетти. Кызматыңыздарда мен Эркин Рыскулбеков болдум. Жакшы күндөрдө, жакшы себептер менен жолугуп туралы.